Чынара Капарова, кош келипсиз. Саламатсызбы? Журналистика факультетинде чогуу окуганбыз. Таза сезимдер, бараткан багытыбызга болгон ишеним. Телевизорго чыгууга бир эңседиңиз беле. Гүлшан Молдоева эжеке ошол театрдын жанынан жөө басып өтүп кетер экен. Бала чагыңыздан сөзгө болгон таасирлер. Чоң апам өзү сөзмөр, сөзгө чечен. Октябрят болдуңуз, пионер болдуңуз, э? Комсомолго өткөн классымдагы эң биринчи окуучу болчумун. Тунук мөлтүлдөгөн махабатпы? Ушунчалык таза, тунук сезим болот экен да. Жатаканада жашаганда эт жешти эле. Нандын күйүгүн бизге чай кылып демдеп бергенде Азыр таптакыр башкачасыз. А кезде томпой эле. келбетибизди оңдоп алдык, бирок жүрөгүбүз кирдебеди. Журналистика бир көп киреше алып келчү бир кесип эмес да. 95% эмгектениш керек. Атактуу да болдуңуз. Гүлшан эжелерди, Бактыбек Мамытов агайларды учурашып койгонум эле мен үчүн чоң бакыт болчу да. Көмүскө интригалар болот, буттанчалуулар болот. Айым жетекчилерден аябай запкы жеп калдым. Чынара Капарова эфирден көрүнбөй калды. Аспирантураны бүттүм, илимий ишимди жактадым. Депутаттыкка талапкерлигиңизди койдуңуз. Саясатка барайын деген деле оюм жок болчу. Ар бир бийлик келген сайын КТР бийликтин куралы болуп, Бизди жетектеген башкы директорлор ошол системанын курмандыктары деп айта алам да. кеч келе ура деп мактаган. Президент бизге болгон шартты түзүп берди. Имаратыбыз оңдолду. Бузулуп кетти дегенде да бериш керек. Берип аткан нерсебизди көрбөй жатасыздар да. Бербей атасыңар да көбүнчө. Пахта койдуң деп да жазышы мүмкүн. Мен эч качан УТРКмды таарынткым келбейт. Ассаламу алейкум, арбаңыздар амансыздар урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги маектешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте аябай кызыктуу десем болот коногубуз бар. Анда тааныштырып коеюн, Чынара Капарова. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Рахмат, саламатсызбы? Чынара айым, Чынара Капарова экөөбүз группалашпыз. Улуттук университетте 5 жыл бою журналистика факультетинде чогуу окуганбыз. Бирок бул жака менин курсташым, группалашым катары эмес. Телевидениянын ой чуңкурун жакшы билген, кыргыз телевидениясына эмгеги сиңген, анан азыркы учурда ошол багытта илимий бир эмгектерди жазган, моундай китептерди да көрсөтүп коеюн мен. Моундай чоң бир китептерди жазган, атайын ушул багытта жүрүп билимдин кандидаты болгон, мына моундай китептер жазган бир инсанды чакырып атам деп ойлоп атам. Эми Чынара Капарованы мындай көпчүлүгү билет болуш керек. Билбегендер үчүн учкай айтсам, ушул кыргыз телевидениясында бир топ жыл, көп жыл бою дикторлук, алып баруучулук кесипте эмгектенген, Ала тоо маалымат программасында иштеген инсан катары чакырып отурам. Анда эмесе мен көрүүчүлөрдөн дагы бир нерсени сурап коелу, Чынара айым. Биз турмушта сен мен деп эле сүйлөшөбүз эми. Албетте. Группалаш болсок. Ооба. Бирок көрүүчүлөргө корсу кылат экен сен деп айтсакчы. Ошон үчүн сиз деп эле сүйлөшөлү. Чынара айым, анда мындай башынан баштасак, балалык кезде эле дикторлукка, алып баруучу болууга, деги эле ушу телевизорго чыгууга бир эңседиңиз беле же бул кокустан болгон нерсе ошондон бир баштасаңыз. Кээде турмушта көп нерселер кокусунан дагы болуп кетет экен. Бирок менин теле алып баруучу болуу же болбосо ушул коомго атактуу адам болуу кыялымдан, бала кезимдеги кыялым болчу. Нарындын кичинекей айылында жашап жүрүп эле, анан кичинекей тилим менен ырдап берип эле мектептен үйлөрүнө узап келаткан кыздарды жолдун боюнан тосуп алып эле аларга ырдап берип, бири мага бантигин берсе, бири заколкасын берип, ошондой эле мындай ишкерликти баштаган экенмин да азыр ойлоп көрсөм. Анан кичинекей кезимден тилим так болуп, ырдап, ар кандай алып баруучу болуп, мектептерде даярданып, ушундай бир кызыктуу чөйрөдө чоңойдум. Анан мугалимдер дагы менин талантымды баалап, ушул кызыбыз сахнага жарайт деп баргандай иш-чараларды алып бартып, анан классымда дагы аябай тынчыжок окуучу болчумун. Ар кандай иш-чаралар өткөрүлсө эле ошого классымды даярдап алып, утсак жыргап, утулуп калсам ыйлап, ушундай бир кандай десем эми жаным тынбаган, өжөр, анан бир орунда отура албаган, анан бир мындай санаачыл деп коебузбу, ушундай инсан болуп чоңойдум да бала кезимден эле. Үйдө дагы ошондой болчумун, үйдө дагы инелерим ошондой талап койчумун. Ыр жаттагыла, анан кийин коом менен кызыктуу болуш үчүн аралашкыла деп эле алардын да жанын тындырбай эле ушундай бир аракетте жүрдүм да. Эми журналистикада бул негизинен сөз менен иштейбиз. Ушул бала чагыңыздан сөзгө болгон таасирлериңиз, сөз өнөрү, аксакалдардан же ошо чөйрөңүздөн сөздөрдү угуу, дасторконго чогулганда
же болбосо бир ошол энелерден болгон насааттан уламбы, же китепти көп окуучу элеңиз ушул багытта кандай бир? Менин атам дагы чыгармачыл киши, өзү архитектор. Ар кандай долбоорлоо менен, ошол дизайн менен, анан сүрөтчү дагы болгон. Ар кандай сүрөттөрдү тартчу. Ушул бала кезимде эсте калганым ушул Лениндин портретин көп тартар эле да. Көрсө ошол Лениндин портретин тартып бер, дубалыбызга илебиз деп буйрутмалар келсе керек да. Анан атам бош убагында эле ошол Лениндин баягы иш жазып, кагаз карап ушундай отурган портреттерин көп тартты да. Андан сырткары ушул кичинекей кезимде ушул Фрунзеде жанагындай бир кинотеатрларда атам ушундай бир чоң афишаларды, кинонун афишаларын тартып илер эле. Ошондо дагы атам айтып калат, кичинекей болуп алып, ошол краскаларды мага таш берип ушинтип ойнотчусуң депчи. Анан күндөрдүн бир күнүндө ошол Ала Тоо кинотеатрында атам афиша тартып атыптыр да. Ал кезде атам студент экен. Анан кошумча каражат болсун деп ошол афишаларды тартчу экен. Анан ошол афишаны тартып Ала Тоо кинотеатрында иштеп жүргөндө Гүлшан Молдоева эжеке ошол театрдын жанынан жөө басып өтүп кетер экен да. Ошол жөө өтүп баратканда ушул атам мүмкүн баягы сыймыктанып, телевизордон көргөн кызыбыз өтүп баратат, карындашыбыз деп, мүмкүн мындай суктанып карап коер элем деп атам эскерет да. Анан ошол нерсе дагы мындай таасирлентип, ушул кызым ошондой болсо экен деп, мүмкүн атамдын дагы тилеги болгон. Анан чоң апам өзү сөзмөр, сөзгө чечен, жомокчу болчу. Анан биз айылга барып, айылда ушул эс алуу күндөрүн өткөргөндө атамды, чоң апамды талашып жатчубуз. Мен жатам жанына, мен жатам деп. Анан 5-6 небере болсок, ошо 5-6 жерден ушундай бир тегеректеп алып уктар элек. Анан чоң апам ар кандай жомокторду айтып берчү, ошол жомокторду да жазып жүрөм. Анан өзүнүн башынан өткөн оор согуш учурларындагы машак тергендери, Кызыл Зоо деп жанагындай бир нарындын чоң каналдарын казган кездерин, балдар менен жалгыз калып ушундай бир оор турмушту өткөргөнүн абдан көп таасирлерин айтып берчү да. Ошонун баарын тең мен көз алдыма мындай ой жүгүртүү менен элестетчүмүн. Жөн эле угуп койбой, ошол өзүмдү каарман кылып элестетчүмүн да. Кино көрсөм деле ошондой болчу. Кайсыл каарманды тандап алсам, ошол каарман болуп мен өзүм ошону көрөр элем да. Анан ушул чоң аталарым, Асылбек чоң атам аябай уз чебер эле, колунан көрү төгүлгөн уста болчу, художник болчу. Ушул Каракол мурунку Пржевальский институтун кызыл диплом менен бүтүп, ушундай бир чыгармачыл чөйрөдө чоңойдум да. Анан чоң апам болсо бир гана сөзгө чечен эмес, ошол уз дагы болчу да. Уз чебер болчу, жанагындай кийиз жасап, чий курап, айтор ушундай бир эмгектин, анан чыгармачылык чөйрөнүн арасында чоңойдум. Анан чоң апам ошол балдары чогулганда ырдап, чоорлоп, каткырып, күлүп, ушундай бир сонун мезгилдер болор эле. Бала кезимде ошолдой кыял, ошондой нерселер менен чоңойдум. Кийин ошол кыял мага калды. Мен дагы үй бүлөм ушундай болсо экен, шарактаган ушундай чоң үй бүлө болсо экен деп элестетчүмүн да. Ошол чоң апамдан көп таасир алдым. Биз эми куракташпыз. Сиз ошондо окуучулук күндөрүңүз Советтер Союзунун бир четин көрүп калдыңыз. Ошондо октябрят болдуңуз, пионер болдуңуз, Ооба. Мен мактанып коюшум керек. Октябренок, пионер гана болбостон мен комсомолго өткөн классымдагы эң биринчи окуучу болчумун. Жанталашып уставты жаттап, комсомолдук уставты. Анан ошол комсомолдук уставты жаттап алып барып комсомол болуп, комсомолдук билетке 2 тыйындан 6 айга вперед төлөп коюп, анан комсомол жоюлуп кеткен 3 айдан кийин. Ошол биринчи комсомол болгом. Анан баары бир мектепти бүткөндөн кийин баягы балалык кездеги кыял бир аз башкачараак болот өзү. Албетте. Космонавт эле болгусу келе беришет, колунан келеби келбейби. Анан аягында келип бир ошол мектепти бүтөйүн дегенде, кой мен могул кесипти тандабасам болбойт деп мындай олуттуу мамиле кыла баштайт да. Ошондо кесип тандоого келгенде кандай болду? Кесип тандоого келгенде ошол эле чыгармачылык чөйрө мага таасир этти биринчиден. Экинчиден ошол бала кезимде эле мектепте окуп жүргөндө мен алдабасам ошо 6-7 классымда апаман уккан уламыштарды газеталарга жөнөтүп аттым. Анан кээде бир ыр жаза калып, ошол нерселер да газета беттерине чыгып, биринчи советтик гонорарларды алган учурларым болду. Анан эң негизги чоң макалам ошол Ат башы райондук гезитине таанылтып, элге таанылткан бул Казыбек Казалчы жөнүндө чоң апамдын баяны. Картошкөлү көк шорпо кайнатып жедик бу кезде, казы карта жал чучук кайнатып жедик а кезде деп ушундай ырлардын баардыгын тең чоң апам айтып берип, анан Казыбек Казалчы жөнүндө райондук гезитке биринчи чоң макалам чыкты эле да. Анан ошол кезде көрсө бизге сөз эркиндиги келаткан, ушундай бир илеби болуп аткан, кыргызча сүйлөйлү, сөздөрдү кыргызча которолуу деген бир чоң бир бурулуш мезгилинде жашап аткан экенбиз да.
Анан ошону таасирленип мен ошол макалам жазган үчүн райондук гезит дагы бекеринен чыгарган жок да. Анткени бул казалчынын көп эмгектери өзүңүз билесиз, цензура коюлган. Анан андан бери карай ошол мектептеги окуяларды ушинтип жазып эле райондук газетанын штаттан тышкаркы кабарчысы болуп калдым да. Анан областтык гезитке дагы жөнөтүп аттым, анткени ал кезде Ысык көл облустук гезити болуп калды. Биз Нарын облусу Ысык көлгө кошулуп ал жерге чыгып аттым. Анан мага эң кубанычтуу, эң мындай бир таасир калтырган учуру бул ошол почта аркылуу менин дарегиме гонорар келгени болчу да. Үйгө чейин почтальон келип 2 сом же болбосо 3 сом гонорар бергени мага абдан мындай бир таасир калтырган. Ал бирок кыйла эле акча болчу да. Ооба. Анан биртке акча тапкандан кийин бала эмне кылат? Дагы көбүрөөк тапканга аракет кылат. Ошондой учурларды башыман өткөрдүм. Анан дагы бир курбуларым, мен мектеп которуп окуганга туура келди. Анткени атам баягы архитектор болгондуктан райондук борборлордо жашашы керек болуп калды. Анан Ат башы районунан мектепти бүтүп калдым. Өзүм Нарын районунун кызымын. Анан Ат башы районунан мектепти бүттүм. Ат башы районунда 11-класска чейин окудум. Көп курбуларым, көп досторум, алгачкы махабат баары ошол Ат башыда калды да. Анан азыр эми Ат башылык классташтарым менен жолугуп, чайлашып, сонун күндөрдү өткөрүп турабыз. Албетте анан ошон үчүн мени кээде бул Ат башылык же Нарындык деп талаша беришет да. Баягы баарыбыз эле кыргыз жериненбиз, бирок баягы туулган жерди талашат экенбиз. Анан мен дайыма айтам, Нарын, Жамбулак бул менин туулган айылым. Ат башым бул менен өскөн айылым. Экөө тең мага бирдей айылым деп ушинтип талашкандарды жошкутуп чындыкты айтып турам да. Өзүңүз ушул суроону бергенге мажбурлап атасыз да. Алгачкы махабат деп калдыңыз да. Махабат дегенде эми жаныбарды жакшы көрөбүз, гүлдү жакшы көрөбүз, бир буюмду жакшы көрөбүз, адамды деле мисалы үчүн тиги жакшы экен, сулуу экен дегендей ушул жактыруулар болот да. Ошондой жактыруу гана деп айтса болобу бул балалык махабатты, же чындап эле бул өзгөчө бир мындай тунук мөлтүлдөгөн махабатпы? Эрнис мырза, сиз деле өспүрүм болгонсуз, жаш болгонсуз. Ушул өспүрүм куракта өзгөчө ушул кыз балдар 10-11-класска барып калганда өзүнчө бир жактыруу сезимдер ойгоно баштайт экен. Баягы мектепте бизди урушчу, каттарыбызды кармап алыпчы мугалимдерибиз, чымчык сүйүү деп. Анысы кандай? Бул мүмкүн ошондой сүйүүдүр баягы чоңдордун айтымында, улуу адамдардын айтымында, бирок бул аябай эсиңде кала турган, ушунчалык таза, тунук сезим болот экен да. Эстегенде күлө турган, эстегенде жылмая турган. Уялбайсың да, эң негизгиси уялбайсың, жылмаясың, ошол адамды эстейсиң. Анан кээде угуп калсаң, кандай жүрдү экен деп мындай кулагыңды салып коесуң. Ошондой бир жакшы сезим да. Көп эле адамдардын балалык кезинде, өспүрүм кезинде биринчи махабаты болот. Ал ушул тунук бойдон жүрөгүнүн түпкүрүндө сакталып кала берет. Анан ошентип Нарынды бүтүрүп, мектепти бүтүрүп, улуттук университетке тапшырып, тоону томкором деп келдиңиз, Аракет кылдык. Тиги экзаменге тапшырдыңыз, сынак бердиңиз, өттүңүз Мамбетсариевдин учурунда. Айтпаңыз. Ошондон бир аз айтып кетсеңиз. Ооба, анан 11-классты бүтүп атканда Ат башы районунда сулуулар сынагы болуп калды да, райондук сулуулук сынагы болуп калды. Анткени мен мектептин жеңүүчүсү болчумун. Ат башыдагы борбордук чоң мектептин ичинен мен жеңүүчү болуп, анан Ат башы районунун сулуусуна катышып калдым. Анан ал жерден эмнегедир ушул Алла Таала деле жибербейби суроолор, эмнегедир ушул саясий суроолор, анан кийин журналисттик суроолор эле келип атты да. Ал жерде түрдүү суроолор бар эле. Кыз келиндер катышканбыз, 18 жаштан 25 жашка чейинки келиндер да бар эле. Анан мен 11-класстын кызы, анан ошол жерден Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун төрайымы ким деген суроого эч ким жооп бере албай калды. Баягы эле мен жооп берем, анткени телевизорду көп көрөм, дикторлорго көп суктанам, маалыматты көп угам. Анан экинчи тапшырма, эгерде сиз диктор болуп калсаңыз, аба ырайын кантип айтат элеңиз деген суроо келди да, эмнегедир балалык кезимде. Анан райондун акимиятынын адамдары, жюрилер отурат, анан ошол жактан аба ырайы менен таанышып алыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Ат башы районунда үшүк жүрөт, андыктан кар төшкөлөрдү жаап койгонду унутпаңыздар дептирмин. Ошол жообум мага жеңиш алып келди. Ошону менен Ат башынын сулуусу болуп калдым. Анан облуска жөнөтөбүз деди, бирок ата-энем жок, сен окууга көңүл бур, болду ушуну менен, балалыгың ушуну менен ушул конкурстун жеңүүчүсү катары калсын, эми окууга көңүл бур деп анан кийин Бишкекти көздөй сапар алдым. Эми ушул жерден Эрнис мырза сиздин сурооңуздун жообун баштайын.
келдик, журналист болгум келди, аябай таасирлендим, жазам дедим, сүйлөйм дедим. Бирок эмнегедир ушул эфирге Кудай тандаган адамдар чыгат, же болбосо акчасы көп адамдар чыгат, же болбосо ушундай бир чоң жерде ата энеси иштеген адамдар чыкса керек. Кантип эле биз ушундай кара тору же боекту билбесек, же кийимди көрбөсөк, кантип биз чыгып калабыз деген суроо болду да мага. Анан болбой эле журналистика факультетине тапшырып, сиздер менен группалаш болуп калдым. Анан азыр дагы мен өзүмдүн группалаштарым менен сыймыктанам. Баардыгы тең көрүнүктүү инсандар болушту. Анан биздин убакта ушундай чыйрак, ушундай бир таза сезим менен чоңойгон экенбиз. Анткени азыркы уюлдук телефон жок, көп нерсени түшүнбөй, билбей эле чоңоюп алып турбуз да. Бул эң жакшы экен. Анткени көп нерсени эрте баарын билип алсаң, көрүп алсаң, жашоонун дагы кызыгы кете баштайт экен да. Азыркы балдардын, азыркы өспүрүмдөрдүн трагедиясы ошол болуп калды. Анан келдик, тапшырдык, анан өттүк, чуу дегенде эле айыл чарба жумушуна жөнөтүлдүк. Ошого чейин дагы бир суроо. Бирок сиз студенттик кезде мындай жатаканада бизге окшоп жашаган жоксуз, Жок, ата энем мен окууну бүткөндө ушундай оош кыйыш учурлар болду да. Союз кулады, ата энелерибиздин көбүнүн айлыктары тыйын болуп калды, бизди багыш керек болду. Анан ата энебиз эми ат башта жүрө бергенде эми кетелик деп, балдарыбызды окуталык деп, анан кийин шаарды көздөй ошол мен окууга өткөндө көчүп келип алышты. Шаардан ошол орус улутундагы адамдардын үйүн сатып алып, ал кезде көбүнчөсү орустар эмес беле бизде улуттар. Анан ошол жерге бизди көчүрүп барып, өздөрү да көчүп келип, анан бизди окутабыз деп ушул шаардык болуп калышты дагы, ошол менен шаарда жашап калышты. Анан ошону менен биз дагы мындайча айтканда эми шаардык болуп калдык, бирок баары бир түпкү тегибиз биз айылдан чоңойгонбуз. Айылдан чоңойгон адамдар азыр баалуу. Азыр биздин балдар шаардан чоңое баштады. Биздин балдардын балдары дагы чоң шаарлардан чоңое баштайт. Бирок айылдан чоңойгон, айылдын тарбиясын алган, айылдын турмушуна көнгөн, бышкан кыздар, жигиттер бул жашоого дагы даяр болуп өсүшөт экен да. Ошол жагынан биз утушка ээ болдук деп эсептейм. Менин эсимде ошо жатакананы айтканымдын себеби жатаканада ошо нарындык кыздар бар эле, тың эле. Бирок алардын терезесине дайыма согумдун эттери илинип турар эле дегендей. Анан жатаканада жашаганда эт жеш деле маселе болчу. Анткени ошол жерде ошол жылдары бир негедир экономикалык каатчылык болуп, ошондой бирок ошондой экономикалык каатчылык, айлыкты акча түрүндө бербей, бир буюм тайым, кийим түрүндө берип, анан кийин жанагындай ун жок болуп, анан кийин жанагындай жүгөрү нан, загара нан жеп калган учурлар болду да. Албетте. Ошол учурларда силер ошондо шаарда элеңер, шаарда жашайсыз? Биз шаарда жашадык. Мен ата энем көчүп келди деп атпайм, ошон үчүн мен көбүрөөк мындай курсагым тогураак жүрдү деп айта алам да. Анан бир күнү жатаканага кыздарга барып калдык. Мен барып анан чай ичеличи десек, ошол нан, анан нандын үстү күйүк, ошол нандын күйүгүн бизге чай кылып демдеп бергенде, мен ошондо аябай мындай жүрөгүм ооруган да. Биз билбей турбайбызбы жатаканада жашаганды деп. Анткени менин бир курбум, Динара курбум, давай экөөбүз тең жатаканага чыгалы, анда эмнеге биз студент болуп жүрөбүз, студенттик жашоону качан көрөбүз, эмне ата энебиздин эле үстүндө жүрө беребизби, эркин болгубуз келет деп биз көтөрүлүшкө чыкканбыз ата энелерибизге, экөөбүздү тең жибербей койгон. Анан ата энем ай жатаканада деген кыйналышат, үй турса, ата энең турса жатаканага эмне бар деп аябай катуу тилдеген. Мен аябай мындай пикетке чыккам. Мен анда эмнем студент, жатакананы көрбөсөм депчи. Анан ошол кыздардын барып, эми ата энелер албетте колунан келишинче этин салып берет, нанын салып берет, бирок кандайдыр бир кезде түгөнөт. Ошол түгөнгөндө анан нандын күйүгүн демдеп, ошол нанды үнөмдөп, ушинтип жеп аткан менин курбуларымды көрүп аябай мындай, кандай десем, жүрөгүм ооруган да, көрсө жатакананы. Бирок ошондо деле баягы курсактары ток. Ошондо деле тим эле ачка калып, мындай көчөгө чуркап кетип, окуусун таштап койгон жок кыздарыбыз. Ушинтип үнөмдөп, ушинтип турмушту көрүп, кийин өздөрүнүн турмушунда бышык курбулар болуп чоңойду да. Интернетте азыр видео бар, элдин көпчүлүгү билет болуш керек. Баягы Чынара Капарова, Кайрат Иманалиев, Шайырбек Абдрахман уулу, менин баягы айыл чарба жумушуна токмокко жана помидор терген айдабады беле. Ошондо бир тартылып калган экенбиз. Ошону көрүп көбү таң калат да. Ошолор ушуларбы депчи.
шелпейип телпейип эле түшкөн, макияж деле жок. Ушуну ошол Чынара Капарова ушулбу, ушул Эрнест ушулбу, Шайырбек ушубу деп айтып калышат. Сенин атың ким? Чынар Фамилияң? Капарова. Капарова. Качан келдиңер? Бияка келгенибизге 5 күндөн ашып калды, 5-6 күн болуп калды. Эми иш кылып атасыңар? Иш кылып атабыз. Жылда келген студенттер сыяктуу эле бул айылда эң нескиси помидор өсөт экен. Ошол помидордон мол түшүм алалы деген эле ойдобуз. Эми ошол ой менен келдик. Тебелеп салбайсыңарбы? Жок, андай деле. Эми студенттер багы өзүнүн милдетин алгандан кийин анан баягы иштеп берели деген эле жакшы тилек менен келдик. Тилегиңер жакшы экен. Анан эми ушул кайсы жерде болбосун, эмне болбосун, ошол силер болсо демилге көтөрүп иштейли, жардам берели деп атасыңар, Ооба. Анан эми ошол силер үчүн түзүлгөн шарттар кандай экен? Шарттары деле эми мурунку студенттердин шартына караганда бир топ эсе эле начар деп деле айта албайм, эми ортодо. Эми жамандаганда деле болбойт, баягы экономикалык жакка караш керек да. Мындай кайра мындай пленканы артка түрүп ойлосок, бул негизи мындай туура эле болгон бекен? Ошондой студенттерди билим алуу үчүн келсе, анан ошентип айыл чарба жумушуна иштетсе. Эми мага чоң апам айтат да, эми Советтер Союзу бир медаль беребиз деп койсо, биз үй бетин көрбөй эле иштеп жүрө бериптирбиз, ошол идеологияга ишениптирбиз, ошол идеология менен жашаптырбыз дейт да. Бирок бир жакшы жери, бир идеологияга ишенип, эл бир бүтүн болуп, бир ынтымак менен кете берет экен да, бул жагынан караганда. Анан биз деле ошол советтик идеологиянын бир кандайдыр бир багытында болдук да. Ошол сельхозработа деп орустар айтып, ошол сөз менен эле баардык кеңири катмарга тарап кетпедиби? Айыл чарба жумушу десең көбү түшүнбөйт, сельхозка десең баары түшүнөт. Анан бул жеринин мен бир жакшы жерин көрдүм. Студент болуп шаарга келгенде окуучулук курак менен студенттик курактын айырмасын көрсөтө турган бул айыл чарба жумушу экен. Айыл чарба жумушуна барып, ошол жерден кимдер менен окууруңду тааныйт экенсиң. Анан ошол жерден биз грамота беребиз, университеттен жакшы студент деп мактайбыз деп койсо, сиз бир колуңузга 3, бир колуңузга 3, 6 чака помидор терчүсүз, менин эсимде. Аябай иштерман элеңиз. Ушу экөөбүз иштерман элек да, өзгөчө. Сиз дагы аябай бул жагынан эмгектин баатыры элеңиз да, аябай катуу терчелеңиз. Ооба, анан мен дагы ошондой бир убадаларга ишенип, таасирленип, баарынан мыкты болгум келип, мыкты деп макталып жүрө берип мектепте, бияктан дагы мыкты болгум келип, анан мен дагы мыкты болоюн деп анан экиден 4 чаканы гана көтөрө алдым. Анткени Оштун кыздарына жете алган жокмун. Оштун кыздары, биздин группалаштар, алар 3төн 6 чакадан помидорду тем эле ушундай терип кетишчү. Бул дагы болсо биздин таза сезимдер. Ошо бараткан багытыбызга болгон ишеним. Ошол ишеним менен, ошол сезимдер менен ошондой бир жакшы чөйрөдө, жакшы учурда чоңойдук да. Ошол бир кичинекей сыйлык алабыз, бизди мактайт экен депчи. Азыр сыйлык эмес, мактамак эмес, акча берсең деле көп жаштар тоң моюндук кылып коет. Мисалы үчүн мен өзүм окутуучумун, анан кээде ай балдар, кыздар, могу партаңар чаңдап калыптыр, сүртүп койбойсуңарбы десем, для этого есть уборщица деп сүйлөшүшөт да. Ошондой. А биз болсо чуркка барып тряпканы алып сүртө кое турган, мындай айылда өскөндөгү, айылдагы мындай жөнөкөйлүк, айылдагы тарбия, чоң апа чоң аталардын таягын жеген, чоң ата чоң апалардын насааттарын уккан балдар болуп чоңойгонума мен аябай сүйүнөм ушуга чейин. Шүгүр кылам. Анткени биздин балдар башкача таасирде чоңоюшту. Эми мен өзүмдүн балдарыма өзүм алган тарбияны бергенге аракет кылдым. Ошол убактагы айыл чарба жумушуна иштеп аткандагы Чынара Капарова менен азыркы Чынара Капарованы көрүп, анан ар кандай комментарий жазгандар бар. Ошолорго өзүңүзгө деле айтабы, ошол сизби же бул кандай? Азыр таптакыр башкачасыз. А кезде томпой эле башкачасыз деп мындай айткандар болобу? Мен учурдан пайдаланып, ошол учурубузду, ошол мезгилди камерага тартып, ушундай тарых кырып жаратып койгон агайларыма рахмат айткым келет. Бул баа жеткис мен үчүн чоң бир белек, ошол видео. Анткени ошол кезде эле сүйлөп атканда, ошондо дагы мен мындай көбү жазышты комментарийлерге, ошондо эле саясий жактан мындай байкап, абайлап сүйлөп аттыңыз дейт да. Анан мен өзүм да угуп көрсөм, чын эле ошондой экенбиз. Башка кыздар арызданып, арыз арман айтып ийсе, мен эми чыдашыбыз керек, бул дагы бизге болгон ишеним артылып атат, ушундай бир сүйлөгөн экенмин, ошол багытта айтышыптыр.
бул миллиондогон просмотрларды алды, Эрнис мырза. Мага болсо муну деген бир 100дөн ашык киши переслайд кылып жөнөттү, азыр дагы жөнөтүп турушат. Анан ошол комментарийлердин арасында бирөө жазыптыр: Чынар эже, сиз жаш кезиңизде куник эле экенсиз депчи. Анан куникпи, бул сөз эмне деген сөз деп анан диалектин издесем, өңүңүз серт, ырайыңыз суук, ушундай бир кыз экенсиз деп бааниде жазыптыр. Анан күлдүм дагы, анан ошол комментарийге атайын жооп жаздым. Ооба, туура белгилептирсиз. Ал кезде биз ушундай куник элек, бирок жүрөгүбүз ушунчалык таза эле. Азыр эми өңүбүздү, келбетибизди оңдоп алдык, бирок жүрөгүбүз кирдебедиби деп жаздым да. Ошол менин комментарийге берген жообум 100дөгөн лайктарды алды да. Бул жерден эми чындыгында эле балалык сезим менен бардык, күнгө күйдүк, өзүбүз эле кара тор элек ого бетер майланыштык дегендей. Анан жакшы сезимдер менен ошол университеттин талабын аткарып келдик. Анан азыр ушу студенттердин кемчиликтеринин бири ошол чогуу бир жерге барышпайт азыр. Мисалы үчүн биз билесизби, мен барбай калдым, бирок балдардын арасында башка группаларда бар болчу, ашар кылып бири-биринин үйүн салып келишчү жайында каникулга барып. Кыздар болсо ашар кылып, бирөө ремонт кылса үйүн барып бакташып, сырдашып келчү. Азыр ошол нерсе жок болуп атат да. Бул социализация болуусуна студенттин, жаштардын өтө жакшы өзүнүн багытын берген да, таасирин берген. Андан кийин журналистика факультети бүткөндөн кийин иштеш керек болду. Ал ошол алган теорияңызды кайсы бир деңгээлде пайдаланыппы, же балким өзүңүз жеке аракетиңиз мененби эфирге чыга баштадыңыз. Ошол деги эле ошол практикадагы ишиңизге, университеттеги окуган билимиңиз канчалык деңгээлде таасир этти? Мен сизге айтып атпаймынбы, ушул телевиденияда иштейм, телевизорго чыгам деген үмүт менен чоңойдум да. Анан мен өзүмө ошол ишенимди дагы милдет кылып жүктөп коюп турмун да. Анан кийин эле биринчи курска барганда эле эфирге качан чыгам, мен 5 жылдан кийин кантип чыгам, мен 5 жыл окуймунбу деп эле ушинтип эле санаа аякка берчүмүн. Анан айтып калышты, практикага барсаңар болот деп. Анан биринчи курсумда практикага барам деп телевиденияга барсам, ага эжелер мени карап: "Ай, сен кичинекей кыз турбайсыңбы? Бар, Баластанга бар" деп Баластан редакциясына жөнөтүп ишти. Баластан редакциясына барсам, ошол Мукаш агай режиссер экен. Эжекелер менен алар чогулуп мени жанагындай кичинекей балдарды тосуп келип, анан алардын концертин тарттыртып, анан аларга жардам берип, ушундай бир процесстерди көрдүм телевидениядагы. Анан ошентип Баластан редакциясында биринчи жолу барып, телевидение эмне экенин түшүндүм, студия кандай экенин көрдүм да, мага чоң таасир калтырды. Ушул Баластанга эле чыксам болду эле деген ой калды. Анткени башка эфирди багындырыш мен үчүн кол жеткис бир бийиктик эле да. Ошентип анан экинчи курсумда дагы жабышып кайра практикага бардым. Бизди практикага жөнөткөн жок, бирок мен өзүмдүн эле аракетим менен бара бердим. Экинчи курста барсам, Арно концертине жөнөтүп ишти. Арно концерти ачылып аткан кез экен, барып текст жаз, ошол жакта жүр деп, анан тексттерди жазышып, ошол жерден коммерциялык бөлүм деп койчу, ошол жерге барып аракет кылып жүрсөм эле, анан бир күнү Арно концертин алып барып көрбөйсүңбү деп калышты. Анан кызыктай болдум, өзүм жаш болсом деп. Анан кийин эле бир убакыт өткөндөн кийин эле конкурс жарыяланып калды, дикторлук конкурс жарыяланып калды. Анда Абдламит Матисаков агайыбыз башкы директор болуп турган экен. Анан конкурска бир 200дөй бала катышып, анан 4-өөбүз өттүк, 2 кыз, 2 жигит. Бир кыз кыргызча мен өттүм, орусча Рахат Мамытова деген кыз өттү, анан 2 жигит өттү. Ошону менен анан багыл өзүңүз билет болушуңуз керек, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, саат 18:00 балдар үчүн мультфильм көрсөтөбүз, ал эми 18 саат 15 мүнөттө телефильм деп ушинтип айтып калганбыз. Ошол программаларды айтчу. Ошол программаны мен окуп калдым. Атайын диктор чыгып алып туруп, программалардын саат канчада болоорун айтчу өзүнчө чыгып. Ошол тарыхка дагы мен аралашып калдым да. Анан кагазды берет, анда ал кезде телесуфлер деген келе элек, телесуфлер дегендин түшүнүгү жок, кагазга кайтып берет. Анан менин ошол багыл кабыл алуу мүмкүнчүлүгүмдүн жакшы өрчүгөн окшойт, жаттап алчумун баарын. Бирок жаттап алып айтсам жарашпайт деп, анан кагазды анда-санда карап, ошентип айтып берип, эфирге ошол биринчи жолу диктор болуп чыктым. Анан кийин эле диктор болуп чыккандан кийин Арно концертине тартылып көрөлү деп тартылып,
Кыргызбай Осмонов менен тартып коюшту, агай мененчи. Мен өзүм 2-курстун студенти болсом, Кыргызбай агай кыргыз элине таанылган инсан болсо, анан 2 жолу тартылгандан кийин анан летучкада аябай катуу сын пикир айтылыптыр. Жап-жаш кызды, улуу адамдарды куттуктатып эфирге чыгарган жарашпай калды деп. Ошону менен кайра Арно концерттен өтө жашсың деп алып коюшту. Кайра университетке кеттим, 3-курс болдум. Анан 3-курстан анан өндүрүштүк практикага жөнөтөт да билесиз. Анан өндүрүштүк практикага каяка барасың дегенде эле кайра эле телевиденияны тандадым, анан Ала Тоо маалымат программасын тандадым. Анан ошол жерге барып, Ала Тоо редакциясында кабарчы болуп, практикант болуп ишке алындым. Штаттан тышкаркы. Анан окууга барам, кайра шашкан боюнча КТРге келем да. Ошол биздин улуттук университет менен улуттук телевидениянын ушул жакын жайгашып калганы дагы менин бактыма жакшы болду да. Жөө чуркап барып, жөө чуркап келчүмүн. Анан ошол Ала Тоого иштей баштаганда эле мен аябай кызыга баштадым эфирге. Кабарларга барам, камераны көтөрүп алып, оператор менен кабарларды чогултабыз, стендаптарды жазайм, тексттерди жазабыз. Ошол кездеги агайларыбыз, ушул Бөлөкбай Шеримбеков, Мурзакул агай, Мамбеталиев, Курманбек Рыспаев, ушул агайлар мага көп жардам беришти. Анан акырындык менен кабарчы болуп калдым ошол жерде. Чынар айым, мен мындай нерсени сурайын деп атам. Мына окуу жайга тапшырышат. Экономфак, юрфак, дагы филфак, журфак дегендей. Бирок баардыгы эле экономист болуп чыкпайт. Баардыгы эле юрист болуп кетпейт. Баардыгы эле журналист болуп калбайт. Баары эле тилчи болуп кетпейт. Мындайча айтканда, биз деле ушул журналистика факультетине тапшырганда бир 50 чактыдай адам бар эле. Анан мен жаңылбасам, ушул кезде дагы мен ушул оюмда бекем турам. Аябай таланттуу балдар бар эле. Ушул кезде да билем, ошол киши журналист болсо, аябай сону журналист болмокта деген бир биздин бир курсташтарды, мындай группалаштарды билем да. Анан кийин башка кесипти тандап кетишти. Ошондо анын үстүнө эми журналистика бир көп киреше алып келчү бир кесип эмес да. Мында байып деле кетпейсиң дегендей. Ошондо кесип тандоодо эмне маанилүү? Кесибиң бул тагдырың, кесибиң бул сени мындай бала чакаңы бага турган бир сенин бир куралың да. Ошондо кесип тандоодо бизде мына көрүүчүлөр азыр окуу жайларды окуп кайсы жака барсам деп отурган аудиторияда көрүп атат. Кесип тандоодо ушул кесибиңе тим эле күйүп жанып, мен ушул кесипке кайылмын, баарына чыдаймын, ачка болсом да чыдайм деген ушундай берилүү керекпи же мындай ар жак бер жакта карап, кой мен муну туура эмес эле тандап алган окшойм. Андан көрө мен мындай бизнеске кетейин, мен тигүүчүлүк жагына кетейин, мен Америкага кетейин, трак айдайын, ошондон көп акча табыш керек деп. Ушундай болуш керекпи бул журналистикада? Ушул жерден туура белгиледиңиз, Эрнис мырза. Чындыгында эле бул жерде тандоо өтө маанилүү. Мен журналистикага тандаган адамдар чындыгында эле таланттуу болушу керек деп эсептейм. Талант дегенде эмне? Ошол сөзгө чечен, көптү окуган, көптү билген, анан кандайдыр бир артисттик жөндөмү бар. Артисттик дегенде артист болуп кетпейсиң, эл алдында кантип өзүңдү алып жүрүшүң керек, кандай сүйлөшүң керек, ошол багытта өзүндө бир генетикалык жактан дейбизби, же болбосо туубаса дейбизби, ушундай бир кандайдыр бир талант болуш керек. Анан эгерде ошол каалоосу болсо, ошол талантын улантып, же журналист дагы бир башка чыгармачыл адам болот да. Анан бул жагынан алып караганда мен мындай деп эсептейм да, адам 95% эмгектениш керек. 95%. Бирок эгерде адамда жок дегенде 3% ошол эмгегине болгон таланты коштолуп турбаса, анда бул эмгек текке гана кетип калат да. Баары уюткусу болуш керек. Уютку болуш керек. Эгерде мага көп кыздар келет, мен диктор болгум келет депчи. Бирок аракет кылат, 1-2 ай окугандан кийин жок, бул меники эмес экен дейт да. Кетишет. Демек түпкүрүндө таланты ойгонуш керек. Анан 98% болду ошону менен. 1% бул колдоочуң болушу керек. Ата-энең колдоп туруш керек, бир туугандарың колдоп туруш керек. Мотивация берип, бир мугалимиң мотивация берип, же болбосо контрактыңды төлөбөй керек, контракт окусаң, же болбосо акча тыйыныңды берип окууга барып кел деген мүмкүнчүлүк жараткан. Ошол дагы көп нерседен кабар берет да. Көпчүлүк биздин таланттуу группалаштар, таланттуу балдар ошол акчанын айынан эле кетип калышты да. Колдочулар болгон жок, айылдан акчалар мүмкүн, айылда деле оор турмуш болду. Ошонун айынан көп балдар окуусун таштап, бизнеске, башка булактарга кетип калышты да. Анан 99%, анан 1% эмне деп эсептейсиз? 1% бул мен өзүм ушинтип эсептедим. Бул
жолдуулук болуш керек экен, орусча айтканда везение. Мисалы үчүн 200 бала диктор конкурска катышты. Ошонун 4-өө гана өтүп атат. Бирок мен ошол жерден менден дагы сулуу, бойлору узун, керилген, аппак болгон шаардыктагы кыздарды көрдүм, бирок алар конкурстан өтпөй калышты. Демек бул жерде кандай десем, таланты бардыгы төп келет, бирок жолдуулуктагы аябай роль ойнойт экен. Баланы ошондо өзүнүн рызкысы менен де ошон үчүн кыргыздар айтат экен да, ошого мен өзүм ушундай бир анализ жүргүзүп койдум да. Эмне үчүн менин жанымда деле ушундай таланттуу, ушундай кыйын кыздар бар эле деп ойлонсоң, ошол жолдуулук дагы болот экен, ошол нерсе дагы көп таасир этет экен. Сиз телевизордогу алып баруучуларды, дикторлорду көргөндө кандай ойдо болчусуз билбейм, бала чакта, өспүрүм куракта дегендей, бой жеткен куракта. Менде ушулар эң бактылуу кесиптей туюлчу да. Ушу таптаза кийинип алып эле, костюм кийип эле, тыкылдап эле, чай ичип эле, кофе ичип эле, ушинтип эле үйүнө барса эле костюм чечпей эле, ушу тыкылдап эле, жыргап эле, ушу акча маселесинен деле проблемасы жоктой шаймаша жашаган кишилердей сезилчү. Сиз ошентип телевидение дегенди көрдүңүз, баягы телевизорго чыгат деген кишилердин жанында кошо жүрдүңүз, ошо өзүңүз суктанып жүргөн дикторлор менен кошо иштештиңиз, анан ошентип жүрүп ой чуңкурун көрдүңүз. Бул мындай коюп эле чыгып койгон менен артында түмөн түйшүк бар экен, анча-мынча адам чыдай албай турган. Анан атактуу да болдуңуз. Чынара Капарова деген өзүнчө ысым пайда болду. Ошол атакты кантип көтөрдүңүз? Эми атак болгондо чындап эле кээде башың эңи-деңги болуп, кээде көтөрө да албай, кээде көп да кетет экенсиң. Ошол жагынан кандай болду атактуулук келгенде? Мен жана бала кезимде айтпадымбы, телевизорго бул Кудай тандаган, же болбосо ушундай бир акчасы көп адамдар чыгат болуш керек деген бир ойлорум, ушундай бүдөмүк балалык ойлорум жүрчү да. Биз бияка бизди ким алат деген сыяктуучу. Анан келдик, иштедик, анан эле кабарчы болуп жүрдүк. Анан эфирге киши керек болуп калып, сен эфирге чыга аласыңбы деп Мырзакул агай сурап калды, раматтылык. Анан чыгам дедим. Эртең даярсыңбы деди, даяр дедим. Ошону менен эфирге чыгып кеттим. Бирок ага чейин ушул Гүлшан эжелерди, Молдоева, Бакытбек Мамытов агайларды көрүп, ошолордун алдынан өткөндө учурашып койгонум эле мен үчүн чоң бакыт болчу да. Чындыгында эле сиз айткандай, алар ушундай костюм кийип, ушундай олутту басып, ушундай дикция менен сүйлөп, учурашса дагы ушундай бир саламатсызбы деп, ушундай бир жогорку маданияттын өкүлдөрү. Анан ошолорду карап таасирленесиң, ушулардын бир жакшы жагын алайын дейсиң, анан эфирге кантип чыгат дегенде, ошол эфирге эртең чыгасың деген күнү мен үйгө жетпейм. Троллейбустун артында кетип баратам, же троллейбус бир жай айдагандай да. Анткени тезирээк апама айтышым керек, тезирээк костюм саттырып алышым керек. Анан ошентип үйгө кантип чуркап барганымды билбейм. Апама айттым, эртең эфирге чыгам десем, апам таң калды. Мен эфирге чыгам, Ала тоого десем, Ала тоого чыгакан атасыңбы деп, анан кийин эртең менен эрте Ош базар эле бар болчу ал кезде. Ош базарга барып бир костюм сатып алдык, ак полоска болгон. Көз алдымда да биринчи нерсенин баардыгы тең эсиңде калат да, биринчи махабаттай. Ошентип биринчи костюмумду сатып алып, анан чачымды кестирип берди апам. Мен чачымды кесчү эмесмин, өзү деле узун өскөн жок, анткени тармал чач, белиме чейин, белимен өйдө болсо керек эле. Анан каре кылып кестирдик дагы, анан кийин ошол күнү эфирге чыктым. Анан түнү менен эле уйкум келбейт. Азыр дагы ушундай бир жаман адатым бар. Эгерде мен эртең ушундай маанилүү иш чара дегенде мен уктабай чыгам да. Азыр дагы ошол нерсем бар. Мен өзүмдү урушам. Укта дейм, жок, уктабайм да. Анан бул дагы нерсе болсо, бул жоопкерчилик болсо керек. Бул дагы жоопкерчилик. Анан ошентип биринчи жолу эфирге Ала тоого чыктым. Анан өзүм ишенген жокмун. Сын пикирлер айтылды, туура сын пикирлер айтылды. Анткени эфирге мен асмандан түшүп калган жокмун. Ошол үйрөндүм. Боёкту көрө элек беттерим боёло баштады. Лак себилбеген чачтарым кыркылып, лакталып жасала баштады. Костюмдардын артынан костюмдарды алганга аракет кыла баштадым. Ошентип акырындык менен өзүмдү өзүм жасадым деп айтсам болот. Анткени башка дикторлор сен ушуну кийин, ушундай боян деп деле айткан жок. Алгачкы күндөр ушундай кыйын күндөрдү өткөрдүм. Анан бир учур келди. Ошол учурда Тамара Жаманбаева эжекебиз, Шалиман Нурматова эжекебиз, Маргарита Булатова эжекелерибиз бул жаш кадрларды окутуп бергиле деп ушул адамдардан сураныптыр, жетекчилик. Анан ал кишилерден окуп калдым. Интонацияны кандай туура колдонуш керек, чет тилден келген сөздөрдү кандай айтыш керек, узун сүйлөм болуп калса кайсыл жеринен тыныгуу жасашы керек, эгерде эфир аябай узак болуп баратса кантип туура дем алыш керек. Мына ушул көнүгүүлөрдүн бардыгынын тең ушул эжелердин сабагынан ала баштадым.
Анан эжелерден сурадым, бул боюнча бир эмгек барбы десем, эмгек жок экен. Кыргызстанда же интернетибиз жок ал кезде, Google'ду баса калып окуй калган. Анан ошол эжекелерден алгачкы сабактарымды алганыма ушул күнгө чейин сүйүнөм, ушул күнгө чейин сыймыктанам. Бирок ошол окуткан эжекелерибиз деле бизди мактап окуткан жок, анткени алар дагы советтик доордун чоң летучкаларынан өткөн кишилер, советтик доордун катуу тартиптерин көргөн кишилер. Оңой менен бул кишилер мактачу эмес, анткени биз мүмкүн мактоо татыктуу дагы эмес болсок керек да ошол кезде. Бирок ушул бир эле жолу мына бүгүн жакшы чыгып койдуң деген мен үчүн мындай бир чоң бакыт болчу. Бир жумага чейин ушундай бир сүйүнүп жүрчүмүн, ушундай бир легендарлуу дикторлор мени мактады деп. Ошондой бир таасирлер менен чоңойдук. Негизи чыгармачыл жамаат, чыгармачыл адамдар иштеген жерде өтө алардын мүнөзү дагы, кыялы дагы бир ар тараптуу болот, оңой эмес болот да мындай чыгармачыл адамдарды жетектөө, аларды башкаруу өтө кыйын. Анын үстүнө ошо КТР дагы жамаат дагы мындайча айтканда ар бир редакцияда чыгармачыл адамдар, алардын ар биринин пикири бар. Чогулушта, летучкаларда тигиндей мындай айтылса, ар бири тура калып, жок андай эмес, мындай деген өзүнө жараша субъективдүү баягы көз караштары бар дегендей сурайын деп атканым. Эми ошол телевидение иштегенден кийин баары мыкты болгусу келет, мыкты көрсөтүү жасагысы келет, мыкты адис болосу келет. Ким мыкты деген маселеде ачык дагы купуя дагы жок. Ага караганда мен мыктымын дегенде атаандашуу болот. Анан андай атаандашуу болгон жерде албетте көмүскө интригалар болот, буттанчалуулар болот, байкатып байкатпай чалмайлар болот дегендей. Ошондойлорду дагы байкадыңызбы, кабылдыңызбы ошондойго? Албетте өзүңүз белгилебедиңизби, Эрнст мырза, мындай чыгармачылык чөйрөдө чындыгында эле атаандашуу аябай күчтүү да. Атаандашуунун бир жакшы жери бул адам өсөт. Бир жаман жери бул бири-бирине буттосот да. Буттосууларга дагы кептелдим. Албетте көп адамдарды эстегим келбейт, бирок ушул 2010 жылдардан кийин болсо керек, айым жетекчилерден аябай запкы жеп калдым. Бир айым жетекчини дайындап коюшту бизге, ушул 15-жылдар бекен. Анан ал өчөшкөндө ушундай өчөштү, бүгүн эртең менен саат 9-да эфирге чыгасың деди. Эртең мененки 9-да эфирге чыгыш үчүн 7-де туруп, жантылашып келип, боенуп, текст алып, еще жазып, текст дагы кошумча. Анан кийин эфирге чыгасың да. Анткени жалпы коомчулук, жалпы журт бизди дикторлор, бул даяр текстти окуйт, алып баруучулар деп кабыл алып ошондой деп түшүнүк болуп калган. Бирок биздин доор, мына сиз менен биздин доор бул тележурналистиканын, жалпы эле журналистиканын жаңы өкүлдөрүнүн доору болуп калды. Мен телевиденияга келип атканда жаңы эле телесуфлер деген аппараттар келди деп, бир 98-жылдар болсо керек. Анан телесуфлердо иштеш үчүн мурда кагазды карабай сүйлөгөн журналисттерди коюшубуз керек деп, ошол журналисттерди даярдап аткан учур экен да, мен практикада өтүп жүргөндө. Анан ошол телесуфлердун, Кыргызстанга келген телесуфлердун алгачкы карлыгаштарынан болуп калдым десем дагы калп айтпайм. Анткени кагазды карабай сүйлөп эфирге көндүм, бирок телесуфлер келгенде кыйла жеңил болду. Бирок телесуфлер улам сынып турчу, анткени жаңы техника эле. Анан ошого көз каранды болбой кагаздан сүйлөйүн деп ошол нерсеге аябай өзүмдү машыктыргам да. Анан башка улуу дикторлордун, улуу муундагы дикторлорду башка программаларга, башка телеканалдарга которо башташты, анткени бизди даярдай башташты. Жаңы багыл өкүлдөр депчи, өзү жазган, өздөрү сүйлөй алган, өздөрү алып бара алган журналисттер керек да. Анан биздин өкүлдөр чыкты го, биздин курактагылар. Ошол кезде анан башка ойго кирип кеттим окшойт. Ошо буттосууга токтолоюн деп, айым жетекчиден бир буттосууларына туш болдум. Айымдар келгенде эле дайыма буттосууга туш боло берчүмүн. Мында дагы эртең менен саат 9-да эфирге чыгасыз деди. Макул дедим, 9-да чыктым. 9-да чыккандан кийин 11-де чыктым. 11-де чыккандан кийин 1-деги эфирде чыктым. 1-ге чыккандан кийин 3-дөгү 4-тө болсо керек эле. Ошондой кылып күндүзгү эфирлерди бүтүп, анан үйгө кетейин деп атсам, кечки эфирлерди дагы алып барасың деп койду. Макул деп анан кечки эфирлерди дагы алып бардым. Эми кечки эфирде болгондо элестетип көрүңүз, күндүз кечки иштеп, анан кайра кечки 9:30-га даярданыш үчүн эмне деген эмгек керек, эмне деген стресс, мунун баардыгы тең. Анан макул деп, ага дагы макул болуп, анан эмнегедир ошентип буттосту да, кыйнап буттосту. Бир күн чыдадым, таңкы саат 9-дан түнкү саат 9-га чейин эфирди алып барыш, кечке грим менен жүрүш.
2 чыдадым, 3 бетим кесиле баштады. Баягы гримден. Бетим кесиле баштады. Түштөгү күндүзгү эфирлерди алып барып коюп, күндүз бетимди жууйм, эптеп мындай бир кремдерди сүйкөп, бетимди эс алдырам дагы кайра бетимди боёйм кечки эфирге. Анан 1 жумадан кийин бетим таптакыр эле кремди дагы, краскаларды дагы кабыл албай койдум, гримди, макияжды. Анан 1 күнү ошол 2 жума ошондой кылып кыйнады. 3 жумада барып айттым, башка дикторлор деле бар, эфирге чыгарбайсыңарбы? Мен аябай кыйналдым, бетим кесилип кетти десем, анда эфирге чыкпайм деп отказ жазыңыз деди. Мен эфирге чыкпайм деген жокмун дедим. Анткени мен үчүн эфир бул маанилүү болчу. Мен эфир менин мындайча айтканда стихиям болчу. Мен эфирди жакшы көрчүмүн. Мен эфирге өзүмдүн жан дилим менен иштечүмүн. Мен бир гана диктор эмес, ошол кезде кабарчы дагы, редактор дагы, текст текшерген редактор катары көп кызматтарды аткардым да. Ошентип кыйнады. Анан ошондой учурлардан дагы өттүм да. Ушундай кыйнаган учурлардан. Азыркылар 8 саат иштедим, эмне үчүн 9 саат иштешим керек деп доомат кое алат да. Ошол кезде биз болсо унчукпай эле түнкү 12ге чейин, таңкы 8ден иштей берчү экенбиз. Мен моундай суроону дагы берейин эми баары бир. Ичимен берсемби же бербесемби деп. Эми жөн эле адам чыга бербейт. Аял киши сулуу болуш керек. Аябай өзүнө тартып туруш керек. Эфирден көрүнгөндө ой сөзүн укпаса да өзүн көрүп эфирден карап жылбай тургандай ушундай сулуу болуш керек. Анан айрыкча ошо кыздар, айымдар чыгып атканда эми сулуу кыздар алынат тандалып. Анан ошо сулуу кыздардын ошо сулуулугу дагы өзүнө сыноо болуп калган учурлар болот экен. Мисалы үчүн сиз айым жетекчи ушундай тоскоолдук кылды тиги бу дебедиңизби? Эркек жетекчи болуп калганда, мисалы үчүн кыздарды диктор катары алып баруучу катары эфирге чыгаруу маселесин ошол чечсе. Эфирге ар кандай министрлер келет, депутаттар келет, башка чиновниктер келет. Кээде алар менен ошо сулуу дикторлор бир маек кылышат. Маектен кийин ошол жетекчи тарабынан кандай бир кысымдар, сен антпесең мынтпесең андай эфирге чыкпай каласың деген сыяктуу мындай бир ошондой бир шектүү мандемдерди да байкадыңызбы өзүңүздөн же башкалар? Төркүнө түшүндүм. Бактыга жараша менин жылдарымда менин учурум андай учур болгон жок менде. Мен анткени абдан мыкты инсандардын жетекчилиги астында иштедим да. Ошол эле Молдосейит Мамбетакунов деген кыйын режиссер агайыбыз, ошол эле Аманбек Карыпкулов агайыбыз, андан кийин келген агайлардын баары, Кубат Оторбаев мисалы үчүн, баардыгы тең мындай мен үчүн мындай улуу устаттар болчу да. Анан мен андай нерсени өзүмдүн башыман кечирген жокмун. Бирок айрым учурларда ошондой сөздөрдү угуп калчумун. Мүмкүн башка айымдарга, башка бир жетекчилер тарабынан жасалган нерсени. Бирок бул сөз жүзүндө эле, баягы ушак жүзүндө эле ушундай эле калды да. Азыркы доордо эми мындай учур болгондо деген интернет аркылуу чыгарып ийип, ушундай бир учурлар болуп атпайбы? Бул дагы жакшы нерсе. Мындай сестентип, мындай үстөмдүк кылбагыла айымдарга деген нерселерди пайда кылыпчы. Бирок мен ошондой учурдага кептелген жокмун. Анткени мүмкүн менин ушундай курч мүнөзүм ошол нерсеге тоскоолдук кылып койсо керек да. Бетке айтмайм бар, бетке айтам деп көп кишилерге жаман көрүнгөм, бетке айтам деп жумуштан дагы анча-мынча куулуп көргөм, бетке айтам деп көп курбу группалаштарыма дагы азыр жаман көрүнүп жүрөм. Бирок мени көпчүлүгү ошол бетке айтат, чынара ичине жаман нерсени жашырбайт деп жакшы мүнөздөмө беришет. Негизи эле ушу журналистикада жүргөн, анын өйдө ылдыйын көргөн айым катары айтсаңыз, кызга, айымга журналист болуу биздин заманда ушу бүгүнкү күндө же сиздин ошол журналист болуп иштеп жүргөндөгү учурларды деле эске алып айтсаңыз, журналист болуу кыйынбы, оңойбу же бул ата эне тараптан, чөйрө тараптан кандай бул өзү? Мен ата энем журналист болом дегенде мен талантымды сыйлачу, менин тандооммо дагы өздөрүнүн урматын көрсөтчү. Бирок атам айтып калганда, сен журналистикага тапшырбай эле бир экономфакты бүт жай кызым деген да. Бирок мен болбой эле журналистикага. Баары бир атаңыз каалаган эмес экен да журналист болушуңузду. Ичимден ойлонсо керек. Бул журналист болсо үй бүлөсүн кантип багат? Багат эмес, эми үй бүлөсүнө кантип каралашат? Эми журналист айымдардыгы чындыгында эле оор. Мына мен өзүмдөн эле башыман өткөрдүм. Мен үй бүлө күтүп калганда журналистиканы, телевиденияны токтотком.
Анан тилекке каршы үй бүлөмдө ушундай бир өзгөрүү болуп кеткен үчүн кайра эфирге келүүгө мажбур болдум да. Анан чындыгында эле мен азыр кыздарга дагы айтам, журналист болуу азыр кыйын чындыгында эле. Элди аралашың керек, ар кандай адамдардан интервью алышың керек, ошол нерсеге сенин жубайың дагы даяр болуш керек. Сен көп адамдар менен жолугушасың, көп адамдар менен мындай бир студияда жалгыз отуруп сүйлөшөсүң. Кээде түн ичинде жумушта калып каласың. Түндө мисалы үчүн бизди командировкага айдап ийген учурлар дагы көп болду да. Мисалы үчүн мен эфирден 10-до чыксам, бир да журналист телефонун албай атат. Ал кезде телефон деле жок. Үйүнүн телефонун албай атат. Сен таң атпай командировкага барасың деп мени жөнөтүп ийген учурлар да көп болгон. Кээде эфирден чыгып алып, самолет менен башка иш сапарларга учуп кеткен учурлар көп болгон. Эми ал кез бойдок кез, бул нерсенин баардыгын тең ойлошко бойдокчулук жеңет экен. Ал эми үй бүлөлүү болуп калгандан кийин албетте тандооң турат. Кээ бир жолдоштор айтышы мүмкүн, сен интервью алып атасың, башка адамдар менен жолугуп атасың деген кызганычтар болушу мүмкүн, же болбосо мындай чөйрөсүнө жакпашы мүмкүн. Ошондой бир тоскоолдуктарды башынан кечире турган журналист айымдарынын кесиби деп эсептейм да. Айымдар үчүн оор кесип. Чынара Капарова эфирде жаркылдап чыгып тембедем чыгып аткан учурлар болду, ошондой этап болду. Анан эле Чынара Капарова эфирден көрүнбөй калды. Эмне себеп болду буга? Мен эфирди аябай жакшы көрчүмүн да. Эфирге чыккан мен үчүн абдан бир бакыт болчу. Бала кезимен кыялданган нерсеге жетип, ошол нерсени аябай жогорку жоопкерчилик менен аткарганга аракет кылчумун. Менин эфирим бир катасыз, бир кынтыксыз өтүшү керек деп ошого салым кошчумун. Өзүм дагы кабарчылар алып келген текстти кайра жазып чыгып, кайра иштеп чыгып, элге ушундай бир жакшы текст, жакшы сөздү жеткиликтүү, түшүнүктүү кылып жазып, ошону жеткиргенге аракет кылчумун. Анан ошондой иштеп жүргөн күндөрдүн биринде эле ушул айымдардын эле тоскоолдугунан азыр мен эми өзүм дагы жетекчиликте иштеп калып УТРКда башкы директорго кандайча адамдарды кайраштырып койсо болот экен, кантип арыз жазып эле жакшы иштеп аткан адамды ордунан жылдырып койсо болот экен, кантип интрига түзүп койсо болот экен деген нерсени жетекчиликке барганда байкадым да. Буга чейин башкы директор баарына күнөөлүү деп эсептейбиз. Албетте кол коюп аткандан кийин башкы директор күнөөлүү болот, а бирок ошол жерге жеткирген бул башка адамдар болуп калат экен да. Ошол менин эфирден кетишиме ушул айымдын көрө албастыгы, айымдын буттосуусу ошол нерсеге жеткирип койгон да. Бирок мен бунун баардыгы тең Алла Тааламдын белгиси катары кабыл алам. Мүмкүн Алла Таалам мени кет десе керек да. Мен эфирден 40 жашымда кетип атам. 38. Эгерде 40тан ашып эфирде кала турган болсом, ошол жерде мен ошол жерде эле отуруп калмакмын. Диктор алып баруучу, анан өңү келбетибиз, жашыбыз туура келбей калганда ошол жерде эле редактор болуп, же болбосо кабарчы болуп отуруп калмакмын деп азыр элестетем да. Көрсө Алла Таала да белги берип, мүмкүн ошол айымды мага атайын жөнөтүп, кубалап чык муну эфирден дейсе керек. Анткени менин экинчи дагы каалоо тилегим, экинчи максатымды ишке ашырдым. Өзүңүз билесиз, экинчи максатым бул кызыл диплом менен бүткөндөн кийин окуу жайларды 2 жолу кызыл диплом менен бүткөнмүн, өзүңүз жакшы билесиз. Анан аспирантураны окушум керек дечимин. Бирок ушул кабарчылык, телевидение, күнү түнү иштеген телевидение, Ала Тоо маалымат программасы мага андай мүмкүнчүлүк бермек эмес. Анткени ал жерде отуруп, керек болсо үй бүлөңө бир көңүл бурганга дагы убактың тар болчу да. Анткени Ала Тоо бул өзүңүз да иштеп көргөнсүз, 24 саат бою элге маалыматтарды тарата турган редакция. Анан ошол жерден мени Алла Тааланын буйругу менен ошол айым кубалап чыкты деп айтсам болот. Анан барып жөнөтүрө албайм да, өзүңүз билесиз. Үйдү тейлейм, балдарды тейлейм, бирок дагы бир нерсе жетишпегендей болуп эле анан аспирантурага тапшырып, ошол аспирантураны бүттүм. Илимий ишимди жактадым. Азыр эми ошол жогорку окуу жайларында доцент, илимдин кандидаты катары экинчи өзүмдүн жолумду дагы таап кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анда жанагы бир нерсени айтып кубалап чыккан айымга рахмат айтат экенсиз анда. Кубалап чыккан айымга рахмат. Рахмат, ошол киши ушундай бир интрига түзүп атып, ошол киши ушундай кылып атып, анан башкы директорубуз дагы ошондой чечим чыгарып койсо керек. Яны бул нерсени мен тескерисинче жакшы болуптур деп кийин кабыл алдым да. Ушул жерден бир нерсени айткым келип атат. Күнү түнү иштеп, мисалы үчүн мен 9:30 эфирге чыгып, түнкү 10-до эфирди бүтүп, анан үйгө бир 10-15 мүнөттө жетип калар элем. Азыркыдай тыгын жок да. Үйүм болсо ынтымак конушунда. Анан ошондо үйгө келгенде балдарымды бала багуучу карачу да. Алар деле кичинекей кенже класстардын балдары түндө келип ошол
балдарымды жаткырып койсо ошол сабактарын текшерип сумкаларын ачып алып кадимкидей энелик дагы милдетимди аткарып, анан таң атпай машинаны жылытып, жылгандан кийин балдарымды кайра машинага салып алып бирин мектепке бирин бакчага жеткирип ушундай бир түйшүк менен чоңойттум да, анткени өзүм жалгыз болсом. Анан ошентип чоңойгон балдарым ошол менин режимиме дагы көнүптүр. Кийин ошол жумуштан кетирип жибергенде бир жума үйдө жатып калсам, балдарым экөө келип мени кучактап, мама, сиз жумушуңузду жакшы көрчү эмес белеңиз, а эмне үчүн сизди жумуштан кетирбейди, сиз түнгө чейин иштечүсүз деп ушинтип экөө суроо бергенде, ошол нерсе мага мындай аябай катуу таасир калтырды. Көрсө балдарым мени сагынып жүрүптүр. Мен көрсө балдарыма көңүл бурбай эле бала багуучуга берип эле, анан мектепке ташып эле, анан үйгө келип эле, анан сүртөдөн текшерип, кийимдерин иреттеп эле жүрө берген экенмин. Ошондо ушундай таасир калтырды. Апа тескерисинче алар менин эфирди жакшы көрөрүмдү билип, апа эми орусча сүйлөшөт да, это же несправедливо, эмне үчүн сизди жумуштан алат, сиз күнү түн иштечү эмес белеңиз деп айтат, бирок иштеринен кубанат. Ошол сөз аябай таасир этти дагы, кой балдарыма көңүл бурайын деп, анткени мени жумуштан алган учурда балдарым өспүрүм болчу. Ошол учурда балдарыма көңүл бурдум дагы, балдар менен кошо окуй баштадым. Мен аспирантурада окуйм, балдарым мектепте окуйт, кечинде келгенде кадимкидей ортуга даярданабыз, кадимкидей китептерди бири-бирибизге окуп беребиз. Ошентип отуруп, бул дагы нерсе балдарымды кара болду. Башка максатыңа жет деген белги экен. Анан ошол балдарымды караганымдын натыйжасында экөө тең мындай бир эл аралык чоң университеттерди бүтүп, жакшы адистиктердин ээси болушту да. Буга дагы эненин таасири чоң болот экен, ата эненин үйдөгү таасири. Баягы жумуш менен болуп, жумушту катырып жүрүп эле, анан баягы бала баары бир эненин жанында такай ушу мээриминде бөлөнүүсүн каалайт да. Анан жанагындай период болуп калганда жумуштан бир аз четтеп, аларга бир чети жакшы эле болуптур да. Өспүрүм кезинде ошо мен четтеп калдым, мага да жакшы болду, менин балдарыма да жакшы болду, абдан жакшы, ыңгайлуу учурда ошол айым мени айдап ийиптир да ошол. Демек, тигил же бул биз үчүн ыңгайсыз болгон, биз үчүн эмне үчүн ушундай деген тагдырлар болуп калганда жараткан жөн жеринен ошентпейт экен да. Антпейт экен, чын эле бир эшик ачылса, экинчи эшик жабылса, экинчи эшик сөзсүз ачылат экен да. Экинчи максатыма жетип алдым. Балдарымды дагы өспүрүм куракта мындай бир таштап койбой, ошолорго дагы туура багыт алып кеттим. Анткени сиз билесиз, бала багуучу үйдө жүрсө, анан өзү дагы бир жеке менчик мектепке берип коесуң, балдар тарбия алды, албетте билим алды, бирок эненин мээримин көрбөй калмак экен да. Ошон үчүн өспүрүм убагында учурунда мен балдарымды карап калдым. Баары бир айтмак экен да, апа сиз жумуш деп эле бизди такыр мындай Ошол унутуп койчу экенсиз депчи, бирок ошондой бир мүмкүнчүлүк бериптир бала чака менен кошо болгонго. Ошол учурда дагы мен россиялык телеканалды көрүп атсам, Маша Шукшина барго, Шукшиндин кызы. Анан эне жана үй бүлө деген күн белгиленип атыптыр Россияда. Анан ошол эфирди карап калдым да. Карасам ошол Маша Шукшина мынтип айтып атат да. Ага суроо берип атат. Ал өзү ведущая, жанындагы алып баруучу ага суроо берип атат да. Мен баягы орусча аралаштырып атам, орустун эфирлерин көрүп ошол ой менен. Маша, а вы помните свою маму? Она же великая актриса деп мамасын көрсөтүштү крупный план менен десе. Конечно, я маму знаю, но не помню, как она меня ласкала. Я помню, как она уходила на съемки, на командировки, а в остальном я ничего не помню деп айтты. Ошол нерсе мен жаман титиретти да. Кийин балдарым дагы биз апабыз диктор болуп эле, жылдыз болуп эле, күнү түнү телевиденияга өзүн берип коюп эле жүрө берчү экен курбулары менен. Биз болсо эч нерсени көрбөй калдык деп айтмак экен. Ошол учурунда мен балдарыма тарбия берип, балдарыма мээримимди төгүп, үй бүлөнү карап, үйүмдү карап, ушундай бир башкача учурга туш болдум да. Эми баягы чыгармачылыкта берчүнүн баарын берип, айтчунун баарын айтып, көрсөтчү кереметтерин баарын көрсөтүп болдум. Эми жаштарга орун берели дегендей деле куракта эмессиз. Азыр батыштагы, Европадагы айрыкча жанагы жаңылыктар берүүлөрүн, көрсөтүүлөрүн караса, ошол жашамал карыя курактагы жашы бир топ өтүп калган, ошол жаңылыктарды айтып атканда мында карап туруп, деп ишене турган курактагы адамдар алып барат да. Анан сиз азыр КТРде иш башкармалыктын башчысысыз. Башкы директор менен жанаша ошол КТРдин ишин башкарып, жардам берип ошондой кыласыз. Мындайча айтканда колуңузда мүмкүнчүлүк мындай турат. Анан ошол кайра эфирге чыгуу мүмкүнчүлүгү кандай болуп калат? Калуу? Албетте мен улуттук телерадиодон ошол кеткенде, ошол
кетип калганда башка телекомпаниялар баары чакырды. Мен жеке менчикмин деген телеканалдардын баардыгына сунуш түштү да. 90% деп койсом болот. Бирок мен баардыгынан баш тарттым, анткени мен Кыргыз телерадио корпорациясынын жүзү катары таанылып калгам. Анан башка эме жеке менчик телеканалдарга барып, аяктан дагы жүзү болгон мага менин тандоомо туура келген жок да. Мен чаңган жокмун, бирок тандоомо туура келген жок. Анын үстүнө экинчи максаттарымды орундатайын деген ойду тандап кеттим да. Анан аспирантураны бүткөндөн кийин, бирок аспирантурага окуй баштаганда эле мени практикант окутуучу катары университеттер чакырып турчу. Анан ошол учурда дагы аспирантурада окуп жүрүп, өзүмдүн окуучуларымды тарбиялаганга көбүрөөк көңүл бура баштадым. Студенттерге туура сүйлөнүү, кантип сүйлөш керек, текстти кантип жазыш керек, журналистика деген эмне дегенди окута берип, анан арасында бир жакшы мыкты журналисттер калыптанып чыгып, жумуш орундарына орношуп, эфирге да чыга башташты да. Анан мен өзүм студенттерди окутуп, анан кайра эфирге чыгуу менин мүнөзүмө туура келген жок. Менин студенттерим чыксын, мен аларга үйрөтөйүн. Мен болсо эфирге ушунчалык ыраазымын. Мен 25 жыл түз эфирде отурдум. Мен ошого топук кылайын деп азыр эми окутуучулук менен телерадио журналистиканы, жалпы эле журналистиканы изилдөөчү катары коомдон өзүмдүн бир экинчи ордумду таап алдым десем болот. Анан бир кезде ушундай этаптар болду сиздин турмушуңузда, жашооңузда. Саясатка дагы бир баш багып көргүңүз келди окшойт. Депутаттыкка талапкерлигиңизди койдуңуз. Бул мындай жөн жүргөндөн көрө бир депутат деле болуп коеюнчу дегендейби, же болбосо сиздин атаңыз бар, сиздин жүзүңүз бар, Чынара Капарова ким экенин эл тааныйт дегендей, ошону айрым бир партиялар сизге сунуш кылып, анан ошол сунушту четке какпагандыктан болгон кадам болдубу, кандай болду ушул жагы? Саясатка аралашайын, саясатка барайын деген деле оюм жок болчу, бирок саясатка барууну саясатчылар менден өздөрү ойготуп алды. Өзүңүз билгендей, Байкоочу кеңешке телевидениянын, корпорациянын талапкерлигимди коюп, анан жогорку кеңешке барбадымбы? Жогорку кеңештин залында отурганда ошол жогорку кеңештин депутаттарынын деңгээлин көрүп, жогорку кеңештин депутаттарынын сүйлөгөн сөзүн көрүп, алардын аракетин көрүп, алардын чечимдерин көрүп, ушунчалык ардандым. Ушундай деңгээлдеги адамдар турбайбы? Мен телевизордон буларды жөн эле бир жакшы жагынан көрсөткөн турбаймынбы? Көрсө иш үстүндө, чечим кабыл алаарда же сөз сүйлөрдө, мындай маанилүү маселеге келгенде булар деле сатылган эле бир пенде турбайбы деп ойго келдим дагы. Мен эмне үчүн булардын ордун баса албайм деген ой келди да. Буларга караганда мен жакшы маселелерди көтөрөт элем, бир чечимге турат элем деген ой келди да. Анткени түшкө чейин мени шайлап, түштөн кийин үстөмдүк кылып койсо кайра башка адамды шайлап койгон. Бул коомчулукта абдан чоң резонанстуу маселени жаратып койгон. Ошол жерден мени саясатчы депутатка бар деген ойгоомду ошол жерден ойготуп алышты, оюмдучу. Анан пандемия болуп калды. Пандемияда болсо мен өзүмдүн атыман эле кайрымдуулукту жүргүзө баштадым. Анан мага кошулуп башка дагы коомдук активисттер дагы өздөрүнүн салымын кошо баштады. Анан ошол учурда бир чети ошол жогорку кеңештеги сүйлөгөн сөзүм эсимде калды. Бир чет ошол пандемияда уюштуруу жөндөмчүлүгүм, элге болгон камкордугум эстеринде калды. Анан шайлоо башталганда партиялардан сунуштар келе баштады. Анан атам менен кеңештим. Атам эгерде ушундай сунуштар болуп атса, бардыгына бар деди. Бардык партияга бар, лидерлерин ук, анан өзүң чечим кабыл аласың. Акылың бар кызым, тандооң сөз өзүңдө болуш керек деди. Анан кайсы партия чакырса эле бара бердим. Аттарын атабай эле коеюн. Бир партияга барсам, менин баланча миң голосум бар. Сиз жөн эле мындай депутат болосуз, бизге кошулуңуз. Биз кыйратабыз дейт. Дагы бир партияга барсам, биз акча менен өтөбүз. Баланча акчаңыз болсо биз командабызга кошуп алалык дейт. Дагы бир командага барсам, алар биз сөзсүз өтөбүз. Бирок сиз момча сумма таап келишиңиз керек дейт. Кээ бир командага барсам, акча таппай, акчаны эле кошуп коюңуз, калганын биз чечебиз дейт. Түрдүү сунуштарды уктум лидерлерден. Дагы бир партияга барсам, аякта бир эмес 5-6 лидер бар экен. Биринин сөзүн бир укпаган. Ошентип отуруп, анан мен үйгө келдим дагы. Мен лидерди эмес, мен партияны эмес, мен команданы тандашым керек деп чечим чыгардым. Анан командалар издей баштадым. Ошол командалардын ичинен жаңыланган Бир Бол партиясынын командасын тандап алгам. Бул жаңыландык деп атат, көрөйүнчү деп барсам, мен сыйлаган илимдүү, билимдүү, көп тилдерди билген, активист, абдан жакшы окуу жайларды бүтүргөн жаштар бар экен.
Жаштар дегенде эмне аябай эле жаш балдар эмес, эми 30 жаштан 45 жашка чейинки илимдүү билимдүү ушул эл оозуна алынып калган, түз жүргөн, ушул сатылбаган сатпаган кыздар, айымдар, ушуларды тандап алдым. Анан мага көпчүлүк айтты, сен бул партия менен өтпөйсүң, жөн эле убара болуп бирке акчаңды чачасың, сен андан көрө баланча партияга барсаң болмок дешип атты. Анан мен айттым, мен өтпөй калган күнү дагы, кичинекей акчамды чачкан күнү дагы мен туура команда менен, жакшы тандалган топ менен баратам. Мен лидерди дагы тандаган жокмун, мен партияны да тандаган жокмун, мен ушул команданы тандадым деп ошол команда менен кеткем да. Анан анын аягы өзүңүз билгендей белгилүү саясий окуялар менен аралашып кетти. Депутат болуу мүмкүнчүлүгү же болбосо бактысы келген жок, конгон жок. Ошону менен бул окуя дагы өзүнүн барагын жапты. Ошондо бир сөз менен айтканда, кыскача айтканда, атактуулук бул депутат болууга мындай бир мүмкүнчүлүк берчү бир башка критерий эмес экен. Атактуулуктан сырткары ошондо акча маанилүү экен, депутат болуш үчүн. Мындай экен да, биринчиден мен атактуу болдум ошол учурда. Экинчиден мени эгерде ошол убакка чейин бул диктор катары деп кабыл алып жүрсө, көп лидерлер менен сүйлөшсөм, алар сиз ушундай жогорку кеңешке баргандан кийин ошол жердеги сүйлөгөн сөзүңүз, ошол жердеги позицияңыз аркылуу биз сизди журналист катары кабылдай баштадык деди да. Көрсө мен телевиденияда журналист катары иштегеним менен элдин баарына тең диктор катары эле таанылып калыптырмын. Анан ошол жеримди мен оңдогонго аракет кыла баштадым. Мен диктор гана эмес, мен журналистмин, мен коомдук ишмермин, сүйлөй алам, коомго чыга алам деп ошону далилденге аракет кылып аттым. Анан ошол пандемияда дагы элге иштегеним бул жөн эле бир жардам берейин деген эле аракетим болчу да, элге жардам берелик деген. Анан эле ошол пандемия бүткөндө эле ушундай бир шайлоолорго аттанып калдык да. Анан бул жерден айтып атпаймынбы, акчаны сураган партиялар да болот экен. Анан акчаң жок, өзүң эле кел, бирок өзүңдүн эми келгенде кандай эми баннерлерди чыгарышың керек, ар кандай элдер менен жолугушканда иш сапарларга акчаң болушу керек деген багыл чыгымдар болот да, ошол жагынан алып караганда. Чыгымдар жеке өзүңүздөн болду да, Албетте. Жалпысы эгер жашыруун болбосо, мындай тоголоктоп айтканда канча чыгым кетирдиңиз жана канча мындай болжол менен добуш алдыңыз? Эми ал жерде азыр жакшы эсимде жок, бирок мен иним аябай колдоп атты, өзүмдүн дагы биртке ошол шайлоого деп ырымдап чогулткан акчам дагы кичине топ ошолор кетти, расход, жакшы эле расход болот экен, чыгым болот экен. Канча добуш? Мен ошол кезде Ат башы районунун толугу менен, анан өзүм жашаган могул шаардан дагы берип койду, анткени ал кезде көбүрөөк баягы добуш алуу маанилүү болчу да. Анан Ат башы району боюнча иштедик. Ат башыдан кыйындар бар болчу, сиз билесиз. Ошол эле мисалы үчүн Замандаштын командасы чыкты, ошол эле Кыргызстан партиясы, Шаки Байкебиздин тобу чыкты, ошол эле чоң биздин Салымбековдардын фамилиясы бар партиялар чыкты. Айтор булардын фамилиясын айтып аткан себебим, акчалуулар абдан көп болду. Мына ушул акчалуу адамдар менен Ат башыдан добуш алышмага кыйын болду. Айымдагы болсом өзүм, бирок болжол менен бир 700гө жакын добуш ала алдым да. Ушул тележурналистикадагы саясатка аракет кылып көргөндөгү Чынара Гапарованы айттык, эми илимдеги Чынара Гапарова. Ошондо сиз аракет кылып жүрүп илимдин кандидаты болдуңуз. Кандидаттыкты деле жөн бербейт, анын үчүн бирдемени иликтешиң керек. Илим катары ушул тележурналистиканы, анын ичинде ушул КТРдин мисалында бир өзүңүздүн бир ошол илимдеги чыйрыңызды айтып, анан кийин ошол илим катары таанылып, сиз кандидат болдуңуз. Андан кийин мондой китептерди жазып атасыз, докторант катары дагы, докторлукка дагы аракет кылып атасыз. Бул илимге чындап эле киришип алдыңыз да, ошондочу. Бул сиздин казып аткан илимиңиз, бул ушул негизги өзөгү бул тележурналистика, журналистика. Ушу журналистиканы илим катары канчалык деңгээлде мындай олутту кабыл алса болот? Муну сиз эми илим кылып жазып атасыз да, ошо канчалык кабыл алса болот? Абдан жакшы суроо бердиңиз, анткени мен биринчи аспирантураны дипломатиялык академияга тапшыргам да, бирок ал жерде саясат таануу болуп калып, анан мен
кеңештим өзүмдүн баягы окутуучулук чөйрөдөгү профессорлор менен, агайлар менен, эжелер менен кеңешсем, сен өзүң журналистиканы изилдейм деп атасың. Анда саясат таанууга барсаң, кийин журналисттер менен аралаша албай, аларды окута албай кыйналасың. Сен танда деди, же журналистиканы танда, же тарых илимдерин танда, же саясат таанууну танда деди да. Анткени менин биринчи алып барган эмгегим, мен ушуну жактайм деп алып барган эмгегим толугу менен Кыргыз телерадио корпорациясынын тарыхы болчу, казып чыккан. Анан муну менен сен же сиз тарыхты жактай аласыз, же болбосо ушунун саясий багыттарын илгей барып саясатты тааныйсыз деди да. Анан дипломатиялык академияны окуй баштаганда эле революция болду 2010-жылы. Ошону менен КТРдин иши менен кайра аралашып, аны таштаганга туура келип калган. Ойлонуп жүрдүм, анан КТРден кубала ийгенде эле анан кийин кой мен барып кайра илимимди казайын деп, анан багыл максатымды ишке ашырып атпаймынбы. Ошентип аспирантурага тапшырганда мен толугу менен ойлонулган максат менен бардым. Мен журналистиканы изилдейм. Барсам, ошол учурда филология илимдеринин жанаша, адабиятка жанаша журналистиканын дагы илимий шифри ачылып калыптыр. Ошол аркылуу мен жактадым. Филология илимдеринин кандидаты, бирок шифр боюнча журналистика. Анан сурап атасыз, журналистиканы изилдеш керекпи деп. Журналистика буга чейин изилденип келген, бирок саясий багытта. Журналистика тарыхый багытта изилденип келген эмгектерди окудум. Бирок журналистика катарында изилдене баштаганына бир 10 жылдай эле болду. Жаш илим Кыргызстанда 4-үнчү гана кандидат даярдалып чыкты ушул аралыкта. Азыр дагы көп багыл жаштар аракет кылып атышат деп уктум журналистиканын кандидаты болгонго. Эми муну кандай? Мисалы үчүн мен эмгекти изилдегенде ошол Улуттук телерадио 1 корпорациясындагы маалыматтык программалардын өнүгүү тенденциясы жана азыркы абалы. Кантип өнүккөн маалыматты союз учурунда маалыматты кандай беришкен, кайсыл идеологияга беришкен, кантип эле ошону кабыл алган, элди кабыл алдырыш үчүн кандай инструменттерди колдонгон. Анан эгемендүүлүк жылдарында журналистика эмне болду, эмне үчүн журналистикага болгон элдин ишеними жоюлуп кеткен, эмне үчүн журналисттер сын пикирге кабылган, кайсыл маалыматы үчүн. Анан кийин ошо журналистика алып келген жанагындай бир толкундоолорго журналистикадагы чоң себеп болду да. Ошонун бардыгын тең изилдеп, анан илимий агай эжелердин колдоосун таап, анан илим жактадык. Журналистика изилдениши керек. Илимий жетекчиңиз ким болду? Илимий жетекчим филология илимдеринин доктору профессор Кубан Ильясович Мамбеталиев. Кубан Мамбеталиев агай, ал журналистикада өзүнүн орду бар агай, баягы чыныгы журналистикада өзү кадимкидей жазмакер, өзүнүн жазуу стили менен, таланты менен өзүн коомчулукка далилдеген практик агай да. Анан эми мынау китеп Чынара Капарованын китеби Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясы 1926 канчанчы жылдарга чейин? 2026-га чейинки ушул ичинде сүрөттөрү бар экен, ак кара түстөгү, бүгүнкү күнгө чейин ушул өтө бир мындай бир сүрөттөр менен, жазуулар менен, маалыматтар менен коштолгон ушул китеп экен. Бул эми бул өзүнчө бир жакшы бир илимдеги табылга жакшы бир кошумчаңыз деп эсептейм да. Кыскасы КТРды аягын айтып, буягын айтып, сүрөттөрүн айтып, мындай китеп жазыпсыз КТР жөнүндө, жалпак сөз менен. Бирок бир эле суроо да сизгечи. Ушу КТР канча режимде КТР болуп келатат, бирок ар бир бийлик келген сайын ушу КТР бийликтин куралы болуп, элдеги чыныгы маалыматты айтпай, бир туруп кара жашик деп, бир туруп дагы башка жашик деп ушундай эле болуп келатат. Ал этаптардын биринде мен да иштегем. Ал системада мен да иштегем, жетекчи болуп иштегем, кабарчы болуп иштегем, журналист болуп иштегем дегендей. Анан ушу сиздин илимий, ушул илим катары муну казып аткан КТРдин ишин мисал кылып, ошону өрнөк кылып, ошонун ар кайсы жагдайларын иликтедим, анча-мынча жетекчилердин кемчилигин да мындай жаздым деп атпайсызбы? Ушу илим адамы катары айтсаңыз, эмне үчүн КТР ошондой боло берет? Бийлик алмашкан сайын ким жаман? КТР жаман. Президент, жаңы президент келет, эскиси кетет, ким жаман? КТР кылып атат. Анткени кеч келе ура деп мактаган депчи. Бул нерсе болбош үчүн эмне кылыш керек? Ушуну бир кызыгып көрдүңүзбү?
Бул нерсенин баардыгына тең ошол доорлордогу башкаруу системасы күнөөлүү болот экен да. Ал эми бизди жетектеген башкы директорлор бул ошол системанын курмандыктары деп айта алам да. Мен башкы директорлорду күнөөлөгөн жокмун. Ооба, алар иштеди, ошол системанын курмандыктары болушту, бирок курмандыкка ким чалды аларды өздөрү чалды. Алар макулдугун берди. Ооба, сиздин саясатты жүргүзөм деп ошол жерге башкы директор болушкан. Ошол жердеги башкы директордун багыл талаптарын биз аткарганбыз, журналисттер. Анткени өзүңүз билесиз, деонтология журналистики деп солдат согуштун актысы деп ансыгандай биз дагы ошондой бир окуялардын солдаты болдук. Өзүбүздүн деле багыл кызматтык милдеттенмелерге жумушка алынып атканда кол коебуз го. Жетекчиликтин тапшырмаларын так кынтыксыз аткарыш керек деп. Ошол кынтыксыз аткарып биз солдаттар болуп бердик. Анан ошол башкаруу системаларынын баардыгынын тең күнөөсү менен курмандыкка чалынды кызматкерлер, жетекчилер. Анан УТРК бирок жашай берет, анткени бул жерде бай казына топтолгон. Ушунчалык мыкты инсандар иштеген. Азыр дагы ошол мыкты инсандарыбыз бар. Биз ошол бай казынабызды сактап калышыбыз керек. Ошондой мыкты кызматкерлерибизди сактап калышыбыз керек. Бул телерадио өзүнүн дагы алдыдагы доорун сүрүп кете бериши керек. Бирок мага ушул 8 декабрда президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров келди, ремонттон кийинки абалды текшерип. Ошол киши мындай деп айтты да баарыбызга: мени мактоонун кажети жок, мен сиздерге муктаж эмесмин. Туура, анткени азыр социалдык тармактар бар. Телерадиога караганда социалдык тармактар ыкчам, көрүмдүү. Элдин баардыгы тең ошол жерде отурат. Анан азыркы кезде карасаңыз, Трамп деле, АКШнын президенти деле социалдык тармактар аркылуу өзүнүн оюн, пикирин журналисттер жок эле билдирип коюп атат. Ушундай эле курал биздин өзүбүздүн дагы мамлекетибиздин башчысында, жетекчилерде бар. Тек гана телерадио корпорация бул болгон маалыматты элге жеткирип, өлкөбүз үчүн жасалып аткан маалыматты элге жеткирип бере турган бир чоң вазифаны гана аткарып кете бериши керек. Мамлекетти, президентти мактайт, сындайт деп атпайбы эл ошол кара яшик кылып бизди атап кеткен система, жетекчилер калтырып кеткен нерседен мындай бир ажырай албай атат да. Биз эч жак ажыраганбыз УТРК. Азыр биз мамлекетте болуп аткан окуяларды чагылдырып берип атабыз да. Анткени мамлекетте дагы кыймыл аракет, мамлекетте дагы бир өзгөрүүлөр орун алып атпайбы? Аны биз кантип таана алабыз? Ошол өзгөрүүлөрдү айтып берип атат, мисалы үчүн биздин журналисттер. Андан тышкары сын пикирлер деле орун алып атат. Бирок телевизор көрүү салты азайып калбадыбы? Эгерде буга чейин биз үйгө кирип телевизорду кое турган болсок, азыр телевизорун көрбөгөн деле кишилер абдан көп. Ушул өңүттөн алып караганда телевидение бул жаңы форматта, жаңы ыкмада өзүнүн аракетин издеши керек болуп калды да. Изденүүнүн үстүндө болуп атабыз азыр. Социалдык тармактарда активдүү болгонго аракет кылып атышат. Бирок албетте утулуш бар. Көп жерлерден ошол биздин ыкчам эмес аракеттерибиз, биздин кесипкөйлөрдүн аздыгынанбы, айтор көп нерседен утулушка ээ болуп калдык да. Чынар айым, мен сиздин ордуңузга мен болсом деле, азыр КТРде иштеп аткан болсо, мен деле балким ушинтип эле сүйлөмөкмүн. Ушинтип элечи. Бирок мен эми азыр КТРде иштебейм, жеке бир телекомпанияда иштебейм, өзүмчө эркин журналистмин. Ошол статус менен алып айтканда, мынтип айтат элем да, Садыр Жапаров КТРге барып: "Ай, журналисттер, ай болгондой жаза бербейсиңерби? Айта бергиле, эмне?" дегени менен ошол эле учурда КТРден эмес, башка бир өзүнчө бир продакшн студиялардын, башка бир жеке медиалардын журналисттери ошо айта берейин десе, дей берейин десе, ачык эле айта берейин деп ошо айтып аткандарды камап, бир топ журналисттер ошо камалып, анан кече жакында пробация менен унчукпай үйүңдө отурасың, тиги социалдык тармактарга жазбайсың, саат мынчада үйүңдө болуп калышың керек дегендей шарттар менен пробацияда көп журналисттердин оозу жабылып мынтип жүрөт да эмичи. Бул баягы мындай айтканда эки башка параллель болуп калып атат да. Анан эми дагы айтам, муну сизге карата айтып аткан жокмун. Деги эле өзүм дагы бир кезде КТРде иштеген журналист катары айтып атам. Биз өзүбүз, эл өзү ушул баарын бир эле киши башкарсын, көп партия башкарса, парламенттик башкаруу болсо болбойт экен, ушу баарын өзүңүз ала бериңиз деген нерсени конституциялык жана реформада, референдумда өзү колу коюп, мындайча айтканда добуш берип дегеним. Сиз эле башкарыңыз деген
кийин анан башкарып атат да бир киши КТРдин мындай болуш керек, бул мындай болуш керек деп. Ошол эле учурда КТРда мисалы ооба берилип атат, болуп аткан иштерди, жасалып аткан курулуштар эми болуп атса болуп атат дейт да. Мен деле иштеп аткан болсом, мына курулуш болуп атабы? Курулуш болуп атат деп маалымат айтам да. Бирок ошол эле учурда ал курулушка акча кандай негизде берилди? Ким ага ошол жаңы ак үйдү элдин уруксаты менен курдубу, эл кааладыбы аны, же жаңы вертолетторду эмнеге сатып алды дейт турган маалыматтар берилбей калат да, мисалычы контрасттык. Ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Анын үчүн менимче аны үчүн сырттан же Азаттыктан, же BBCден, же жанагындай жеке бир блогер, жана Ыдырыс сыяктуу кишилерди алып келип жетекчи кылыш керекпи? Ошондо оңолобу, кандай ойлойсуз? Бу антейин десем, буга чейин Азаттыктан, BBCден деле жетекчилер болушпадыбы? Бизде ар бир мына 3 толкундо болду, биринчи толкундо болгондо Кыяз Молдокасымов агайды алып келишти. Ал кезде ал Азаттык кеңсесинин директору, журналист болчу. Андан кийинки 2013-жылкы толкундолордон кийин Кубат Оторбаевди алып келишти. Ал киши дагы Азаттык кеңсесинин жетекчиси, журналист эле. Андан кийинки толкундолордо эми өзүңүз көрдүңүз, ар кандай жетекчилер келип кетип атат. Эшимканов деле Агым, Масава дагы эркин. Эшимканов деле мына демократ, эркин журналист, бетке айткан журналист деп, бирок УТРКга жетекчи кылып койгондон кийин ал киши деле көп нерселерден мындай бир унчукпай өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө аракет кылып калды. Айтор УТРКга келгенде көп жетекчилер мындай бир системаны угуп калат да. Анткени ошого милдеттүүсүң. Анан азыр эми УТРК мисалы үчүн 30 жыл деп макал болуп калбадыбы? 30 жылдан бери мындай салынгандан бери деп айтам да. Салынгандан бери чала салынган да, ошондо дагы Союз ыдырап, кулап, анан АСК имараттарыбыз чала салынып, бирок биз үчүн өнчө кубанычтуу болгон. Акыры студиябызга көчтүк деп кенен басып калганбыз. Ошондон бери карай УТРК ар бир президенттин мактоочусу, жактоочусу болуп эле келди. Бирок бир дагы президент ошол УТРК эмне болуп атты экен, чатырынан суу өтпөй аттыбы экен, журналисттердин айлыгы кандай болду экен, ички имараттарында шашо иштөө шарттары эмне болду экен деп кызыккан эмес. Ошол кездеги мүмкүн башкы директорлордун ичине кирип айта албайм, бирок мүмкүн алар сунуш бергенби, бербегенби Айтор бир дагы президент оңдогон эмес. Анан мен кантип УТРКнын кызматкери болуп туруп, мен өлкө башчыбызга ыраазы боло албайм. Анткени ошол киши бизге керектүү акча каражатын бөлүп, таптакыр каралбай калган УТРКнын имаратын толугу менен кайра жаңы салынгандай кылып оңдоп берип атат. Оңдоп берген аз келгенсип техникалык модернизациялоо, жанагындай ПТС аппараттарды алуу үчүн акчаны кенен бөлүп берип атат. Мына мүмкүнчүлүк жаратып атам. Сиздер контент гана жасап чыгып, элге бир жакшы жагыңардан көрсөткүлөчү деген мүмкүнчүлүктү жаратып берип атат. Ал дагы аз келгенсип биздин кызматкерлердин ушул бир президенттин учурунда 2 жолу кадыресе айлыгыбыз көбөйүп атат. Мына бүгүн кечээ жакшы айлыктарды алып кызматкерлерибиз кудуңдап сүйүнүп, майлап сүттөп жүрөбүз. Мунун баардыгы тең, албетте бул жакшы жагынан алып караганда абдан кубанычтуу нерсе. Туура эми. Анан кантип мен ошол жакшы нерсенин баарын көрүп атып, мен жаман деп айтам. Мисалы үчүн, мен УТРКнын имаратын жасап бергенди үчүн дагы мен өмүр бою ыраазы болом, анткени бул менин экинчи үйүм болчу. Мен УТРКга келгенден бери эле жылычу эмесмин кышында. Үйүшүп эле, обогреватель талашып эле, анан кийин жумбайпак кийип эле жүрчүбүз УТРКнын ичинде. Сиз деле иштегенсиз. Анан кийин чет мамлекеттен конок келсе, кайсыл дааратканага киргизебиз, кокуй кагаз алып келе калды беле чуркап жүргөн күндөрүбүз дагы көп болгон. Мен уялчумун. Анткени УТРКга көп жогорку жетекчилик келчү. Азыр мына баардык шарттар түзүлүп берди. Президент бизге болгон шартты түзүп берди. Имаратыбыз оңдолду. Модернизацияларды баштоо үчүн каражаттар бөлүндү. Айлык маяналарыбыз көбөйдү. Эми бизден бир гана контент жазап, элдин жакшы көрүмдүүлүгүн арттырган программаларды берип, элдин ишенимин кайра өзүбүзгө алып келүү. Анан азыр мисалы үчүн диалог деп жакшы программабыз чыгып атат, өзүңүз көрдүңүз, сын пикирлердин ордосуна айланып атат кээде ошол мамлекеттик кызматтардын. Канчалык биз аракет кылбайлы, бирок УТРКны көрбөй эле, анан мурдакы эле Карый Ашик дегенди кулактарына илип алып эле, анан кийин ошол сын пикир менен калгандагы инсандарыбыз бар да. Ошолорду биз ойгото албай атабыз. Эми бул дагы баягы каяша сөз эмес, тек гана мен жеке оюм. Тиги КТРдагы модернизация болуп атканы бул факт. Ошол Илим Карыпбеков келгенде дагы жанагы айнектелген ушундай бир заманбап офистерди салып башкача болуп калыптыр деп
бирок КТРдын негизги миссиясы ошол раз оңдоп койгондон кийинки коридорлору жылтырап калгандан кийинки эң негизги миссиясы ошол элдин чөнтөгүндөгү акчаны кайра ошол ремонттоп алгыла деп президенттин бир кол шилтемеси менен оңдоп болгондон кийинки деле миссиясы ошол элдеги чыныгы бир реалдыктуу чагылдыруу. Бажыканада азыр кандай нерселер болуп атат, эмне үчүн Кытай менен Кыргызстандагы баягы көрсөткүчтөрдө эки айырма, эмне үчүн алтын казып аткандагы толук маалыматтар мындай илик жилигине чейин парламентте монтип көрсөтүлбөйт, эмне үчүн мындай имиш менен эле болуп атыптыр деп атыптыр деп эле угабыз. Анын туугандары мындай аралашып аткан жокпу, баласы эмне үчүн жанагындай чоң жыйындарда мындай жанында отурат президенттин, тиги агасы кайсы тармактарды тейлеп атат деген сыяктуу күмөн имиш ушак аралашкан нерселерди дагы мындай ачык талкуулоочу бир аянтча болуш керек го дейм да. Мен бул деген сөз таптакыр эчтеке болуп атат деген сөз эмес. Диалогдор болуп атат. Сиз айткан Эрдинс Плата, сиз айткан сөздүн баардыгын тең, суроонун баардыгына тең өлкө башчыбыз өзү жооп берип атпайбы? Өзү социалдык тармактарда ачык, өзү жооп берип атат. Анан эми албетте туура сын айттыңыз, эл биздин имаратты көрбөйт, эл биздин модернизацияны түшүнбөйт, эл тек гана бизден контент күтөт, эфирден эмне көрсөтөт дегенди күтөт. Анан мен бир тармагынын жетекчиси болгону менен ошол маалыматтык мамлекет маалыматтык саясатын чагылдыра турган, ошол тармакты тейлей турган өзүнчө орун басар бар, контент жаратып элге идеологияны жеткире турган өзүнчө тармак бар, анын өздөрүнүн жетекчилери бар. Ошол жетекчилердин ордуна мен жооп бергим келбейт. Жок, ошо сизге тиешелүү эмес деп атканым ошондон да. Сиз иш башкармалыгы, шарттарды түзүү, комфортторду түзүү, мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жагынан мындай карап жооп бере турган жер. УТРК десе эле сиздер маалыматтык саясатты, маалыматты берүүнү эле карай бересиздер. А бирок биздин дагы бир чоң багытыбыз бул кичинекей балдардын тилин өстүрүш үчүн кыргыз тилиндеги мультфильмдерди бергиле, кыргыз тилиндеги көрсөтүүлөрдү бергиле, кыргызча сүйлөткүлө. Мына биз канча процент кыргызчаны камсыздап койдук. Замана студиябыз мисалы илгери мындан бир 3-4 жыл мурун эле орусча кыргызча болсо азыр толугу менен кыргызчага өттүк. Элге деген улуттук нарктуулукту, салтты, кыргыз ким болгон, комуздун күүсү деген эмне, ошонун баардыгын тең берип, элге жеткирип, ошол жагыбызды дагы айтышпайт. Бир гана ушул маалыматты берүү, анан саясатты айтыш керек, анан президентти сындаш керек, анан КТР көрүмдүү болот деп эсептейбиз да. Жок, мен деле ошо сиздин тарапкериңиз ал жагынан. Сиздин тарапкериңизмин да, себеби маданиятты, жанагындай айтыштарды, төкмө акындардын айтыштарын, жанагындай атайын сахналарда өзүнчө бир жамаат жана ыргесе сыяктуу нерселерди бергенде КТР лидер. Спортту алып көрсөтүүдө, аны чагылдыруу, профессионалдуулук жагынан, ошо техникасын тартуу сапаты жагынан КТР лидер. Балдарга аздыр көптүр жана мультфильмдерди чыгаруу башка жагынан ал КТР лидер. Андан башка ушу маданият жаатында мондай атайын белгилүү адамдар чакырып алып бейнесин ачып берүү жагынан лидер. Ал жагынан эзели тиги мурда да лидер болчу, азыр да лидер. Бир гана маселе ошо саясат маселесинде гана мындай кичине көлөкө түшүп калып атат да. Көлөкө түшүп калат. Эми аны биз айттык, кайра каза бербейли. Ал система демек Азаттыктан келеби, BBC-ден келеби жетекчи болуп бул ушундай болуп береткенин биз көрдүк. Демек бул маселени же КТРдин баарын таратып ийип туруп, өзүңөр баккыла, мамлекеттик жанагы маданият министрлиги гана анча-мынча заказдарды аткарып, өзүнчө чоң проекттерди кылсын, негизгиси өзүңөрдү баккыла деп айтыш керек. Бул ушул жерден мен сиз менен полемикага баргым келип атат. Мисалы үчүн Кыргызстанда бүт баарын мамлекеттик телеканалда таратып, бүт баарын жеке менчик кылып коелук дейлик. Анда мамлекеттин туруктуулугу эмне болот? Мамлекеттин маалыматтык жанагындай бир саясатын анда ким айтат? Баары эле болбой калдык, бузулуп калды, алынып кетти, жеп кетти дегендин баарын эле бере берсек, анда Кыргыз Республикасы өзү эле жок болуп кетет болуш керек. Туш тараптан бузулуп кетти деген мамлекеттин саясатын жеткире тургандагы бир чоң инструмент болуш керек. Мактап эмес. Ошол элге эмне жасалып атат? Эл кандай пайда таап атат? Жок, ошо бузулуп кетти дегенди да бериш керек. Анан ошо бузулуп кеткен жок айланайын, мондай иштер жасалып атат дегенди дагы кошо бериш керек да. Жок, ошол берип аткан нерсебизди көрбөй жатасыздар да. Анткени силер бербей атасыңар да көбүнчө. Мындай болуп аткан иштерди чындап эле болбой аткан жок. Болуп атканы берилип атат, бирок андан сырткары жанагы элдин арасында күдүң болуп, маалыматтык вакуумдагы имиш болуп ушундай экен деген нерселерди
берилбей калып бирок атат эми чындап эле. мамлекеттик телеканал бул имиштерди тарата турган маалымат каражаты эмес да. Деги эле ушу менин Мамлекеттик телеканал бир гана нерсеси бар, эмне үчүн жашаш керек, анткени бул чындык маалыматтардын топтому да. Ушул жерден гана чындык маалымат, биз имишти же болбосо ушундай болуп кетиптир дегенди бербейбиз да. Биз толугу менен такталган, тастыкталган туура маалыматты жеткирүүчү курал. Андан дагы мындай масштаб менен айткандачы, мен президент болсом, менин кол коюм менен КТРдин же ЛТРдин жетекчиси дайындалса, алар менин жүргүзүп аткан саясатымды айтпаса, мага мисалы үчүн жакпайт. Табият өзү ошондой. Анан кечке эле мени сындай берсе, анан ал жетекчилерди мен алгым келет. Бир жакшы болуп атат дей турган жетекчилерди койгум келет. Ошон үчүн муну мындай системдүү түрдө карап, деги эле президент ушундай КТР же УКМК же күч органы, прокуратура ошон менен таасир эте турган бир мамлекеттик органдарга мынтип мыкчып кармап турбаш үчүн эмне кылыш керек дегенди ошо тиги жактагыларбы же парламентпи же ушундай ойлонуп туруп чече турган маселе экен да кыскасы. Азыр эми биздин өлкөбүздүн башчысы деле президентибиз талап койду да, мына шарттарыңарды түзүп бердик, айлыктарды оңдоп бердик. Мени мактабагыла, менин саясатымды мактап, кайра эле мен жөнүндө сөз кыла бербегиле, элге иштегиле деген талапты койду. Эми ал талапты биздин жетекчилик кандай аткарып атат, кантип ишке ашырып атат, ал өзүнүн тармагына жооп бере турган биздин өзүбүздүн жетекчилик бар. Мүмкүн сөзгө тартып көрөсүз. Балким мен эми ал баарыбыздын президентибиз, бул силердин президентиңер меники эмес, бул биздин президент. Кайсыдыр бир элдин катмары добуш берген, кайсыдыр бир катмар каалабаса дагы көпчүлүк катмар добуш берген. Бизде мыйзам деген бар. Четке чыгып калсам, Садыр Жапаровңар андай мындай экен деп айтса, жок, биздин президент мыкты деп талашканга менин атуулдук мындай эрким жетет. Маселе кеп ошо баягы кемтигибизди айтып атам да, балким ошондо дагы мен таң болуп аткан жокмун. Балким биз муну системдүү карап, ал Садыр Жапаровдун ордуна же КТРдин жетекчисинин ордуна же башка бир мамлекеттик органга ким келсе дагы такай эле кайталанып аткан нерселерди кайталандырбаш үчүн эмне кылыш керек? Муну бир тигил же бул фамилияны күнөөлөй бербей, муну канткенде ушундай болбойт деген бир жолду издеш керек го деп эле айтып атам да, негизичи. КТР бул мамлекетте болуп аткан окуяларды, ошол биздин жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, бийликтин, элдин жакшы жашоо шартына жасап аткан аракетин көрсөтө турган бир өзүнчө бир булак катары кете берет. Туура. Эң туура, мен ага такыр каршы эмесмин. Эми сиздин бейнеңиз жөнүндө болуп кетип, акыркы суроолорубузда саясий өңүттө болуп кетти окшойт. Бул деле жөндүү болду. Суроого суроо, жоопко жооп дегендей. Анан биз мындай окуп жүргөндө деле ушундай талашчу эмес белек, негизичи талашып тартышыпчы. Анан типкү ниетибиз ак дегендей да. Эми могу темабыздан четтеп кеттик. Китебибизди айтып баратып эле тиги саясатка өтүп кеттик. Ушул китепти жазыпсыз. Анан кийин анча-мынча КТРга жетекчи болгон жетекчилер да сындап өтсөм, мындай кичине таарыныч болуп калыптыр дегендей кылып мага айттыңыз маектен тышкары. Эмне таарынып атабы, ушинтип мени жамандап коюпсуң деп? Жок, жамандап коюпсуң деген таарынычтар болгон жок. Бирок эми бир аз сиз менен макул эмесмин деген жагдайлар чыгып атат. Анан мен жогоруда айтпадымбы, биздин башкы директорлор бул келген эле системанын курмандыгына айлана берет экен депчи. Анан ошол сыңары бул кишилер ошого макул болуп, башкы директор болуп иштеп кетишкен. Эгерде баардыгы тең мыкты иштесе, баардыгы тең тим эле сонун иштеп берсе, анда эмне үчүн биздин телевидение кара ящик аталган учурунда, эмне үчүн эки инкылап болсо, экөөндө тең биздин имаратты келип талкылап, бизди ушундай басмырлап кеткен эл, эмне үчүн анан биз коомдук деп атыбызды өзгөртүп алып, укмуш коомдук болуп иштейбиз дедик, бирок коомдуктун дагы макамдарын аткара алган жокпуз деген суроолор жаралат да китебимди окугандачы, окурмандардан. Анан ошол нерсенин баардыгы тең мени ойлондурду да. Капарова датынча эле КТРди мактап эле бир китеп жазып коюптур эмес. Капарова саясий фактыларга, тарыхый фактыларга таянып, эмне үчүн ошондой болуп калганбыз, эмне үчүн ошол нерсеге жол бергенбиз, кимдин катачылыгы болгон деген өңүттө да жазып койдум. Анткени бул нерсе дагы кийинки жетекчилерди ойлондурат. Мен да тарыхта калат турбаймынбы? Мына 20 жылдан кийин мени жазып атат. Кийинки 20 жылдыкта мен абайлайын. Сиз деле КТРКга жетекчи болуп келип, ар кандай талап болгондо, кой, мен бул системанын кишиси эмес экенмин деп арызыңызды жазып кеткениңизди жакшы билем. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болгон ал жетекчилерде дагы. Анан
эң кызыгы Союз доорундагы 33 жылда КТРди 5 жетекчи гана башкарыптыр. Ал эми эгемендүүлүктүн 33 жылында КТРди 20 жетекчи башкарып атат. Ушул эле нерсе кадрдык туруксуздук УТРКны бир топ жүдөтүп койгон да. Анан мен айтат элем, бул жерде аларды жамандаган жокпуз, ал жерде сындаган жокпуз, болгону тарыхый фактыларды аныктап койдук. Жакшы, анда биз маегибизди подкастты жыйынтыктайлы. Эми биз журналистиканы сүйлөдүк, ошо дикторлук этаптагы сиздин көргөн эткениңизди козгоп өттүк, анан кийин илимий ишиңизге кайрылдык, саясатты сүйлөдүк анча мынча. Анан эмне болгон күндө дагы Чынара Капарова бул аял киши. Аял киши мындай коомдук иштерден сырткары үйдө мындай камыр жууруп, тамак жасап, мындай аялдык баягы кадимки колдон келген иштердин баарын жасай аласыз да, Ушул жерден дагы бир нерсени айтып кетейин. Сиз айтып атпайсызбы, бул дикторлор коюп кийинип алып эле, тырмактарын өстүрүп алып эле, кирпигин боеп басып жүргөн адамдай катары кабылданабыз да. Албетте эфир ошондой кабылдантыш керек, эфирдин өзүнүн сүрү болуш керек, эфирге чыгып жүргөн адамдын дагы көрүүчүлөргө ошондой сүрү болуш керек. Анткени бул маалыматтын ишенимдүүлүгүн, ошол телевидениянын деңгээлин жогорулатат. Бул биздин милдет. Эфирден кийин мен жөнөкөй эле айыммын, энемин. Кээде таң калышат, жер тамда жашап анан алмаларды терип, анан ошондон компот кайнатып, аны кургатып, анан эшиктин алдын шыпырып, айтор үй жумуштарын аткарып аткандагы, анан килейген мүшөк мусорларды өзүм колум менен көтөрүп алып төгүп аткандарымды көргөндөр мага башкача баа бере башташат да. Кадимкидей эле айымбыз, кадимкидей эле кыргыздын жармасын кайнаткан, нанын жасаган, салтын карманган, балдарын ушул улуттук баалуулуктар менен чоңойткон, өзүн дагы кыргыздын кыздарынын, кыргыздын айымдарынын бир мүнөзүнө окшош мүнөзүндөй кылып алып жүрүүгө аракеттенген эле кыргыздын аял затымын. Анан мынау соц тармак, жасалма интеллект, дагы ушул технологиянын мүмкүнчүлүктөрү улам бир жаңы түрлөрү чыгып, биринен бири күчтүү чыгып атпайбы? Анан мурдагыдай өзүңүз жана сөздүн ортосунда айтып кеттиңиз, илгеркидей бир тамга баары чогулуп алып туруп телевизор көрмөй деген нерсе мындай жоголуп эле баратат да. Анан бул деген сөз баягы телевидениянын ролу мурдагыдай, орду мурдагыдай болбой, элдин баары колуна бирден телевизор кармап эле кармап жүрүшөт. Ошондойдо сиз баары бир мындай эфирге, айрыкча ошо маалыматтык программага алып барчу болуп бир келечекте сизди көрүп калабызбы, же балким могул телефондун, соц тармактын мүмкүнчүлүгүн пайдаланып өзүңүзчө бир канал ачып, балдарды баягы окута турган бир курстардыбы, же өзүңүзчө бир Чынара Капарова деп эле жаңылыктарды айтып, жаңылыктарды дей берсеңиз, өзүңүздүн деле жүзүңүз бир телевидениянын ролун аткарып кое тургандай мындай балким потенциалыңыз бар. Ушул жактарын бир ойлонуштуруп атасызбы? Албетте, жогоруда айттыңыз, телевиденияга эмнеге чыкпайсыз депчи. Окуучуларым чыгып атат, окутуп атабыз, бирок мен азыр телевиденияда иштеп эфирге чыгайын деген оюм жок. Мен үчүнчү максатым бар. Өзүмдүн кандайдыр бир ушундай бир өнөр ишканамды ачуу. Анткени ошол өнөр мектебине ылайыктап өзүмдүн дагы кептеримди жаза баштадым. Мына кеп техникасы деп кандай сүйлөш керек. Университетке жаңы окутуучу болуп барганда окуу китептери жокко эс экен да. Эмне менен окутам деген ой келет экен. Окуу куралы болуш керек экен депчи. Анан ага эжелерден карап, көрүп, анан бир окуу китептерди көбөйтөлү деп, азыр Кудайга шүгүр журналистика факультетинде иштегендердин көпчүлүгү китеп жазып, аябай аракеттенип калышты. Ушундай китепти жазып атабыз. Азыр эми мен диктор деген чоң китебимдин үстүндө иштеп атам. Анан ошол китебим бул өзүмдүн өнөр канамдын ачуунун бир башаты болот. Азыр ошол илим жолу менен кошо ошол бир өзүмдүн өнөр канамды ачайын деген жакшы тилегим бар. Мүмкүн ал YouTube каналы катары дагы чыгып калат, социалдык тармактардан дагы көрүп каласыздар. Анан өзүмдүн бир мектебимди Эми айтайын дегеним, мындай 5 жылдан бери азыр мен мамлекеттик телевидениеде жокмун да, анан бирок негедир мындай жашап эле келатам дегендей чыгармачылык жактан дагы. Анан сизде тажрыйба бар. Ошол маалыматтык жанагы көрсөтүүдө, информационный баягы тармакта иштеген телевидениянын.
Андан кеп техникасын билесиз, кантип сүйлөө керек, сүйлөөдөн мурун кандай дем алыш керек, анын техникасын баарын билесиз. Анан ошого азыркы кийинки кезде соц тармактарды карасак, мен 5 айда ораторлукту үйрөтөм, чечендикти үйрөтөм, саясатчыларга болсо тайманбай сүйлөгөндү үйрөтөм, сүрдү жеңүүнү үйрөтөм дегендер жаш кыздар пайда боло баштады. А сизде болсо мындай тажрыйба бар. Чоң тажрыйба бар да. Ал тажрыйбаны кадимкидей интеллектуалдык эмгекти деле мындай сатуу бул нормалдуу эле нерсе дейм да. Анан мындай мамлекетке деле иштеген жакшы, бирок жеке өзүңүз дагы ошол өзүңүздүн тажрыйбаңызды бөлүшүп өзүнчө жана мектеп ачам деп атпайсызбы? Менимче ошол мындай туура кадам. Ооба, бул менин 3-чү чоң максатым. Телевидениядан кийин, илимден кийин ушул өзүмдүн ушул өнөр каналымды ачайын деп атам. Өнөр каналынын аркасы мүмкүн кандайдыр бир YouTube каналы менен коштолот. Өнөр каналынын аркасы мүмкүн дагы бир мени башка бир жолго алып барат. Анда Чынар айым, чоң рахмат сизге атай келип бердиңиз, убакытты бөлүп, сиздин ушул жанагы КТРдагы иш башкармалыктагы иштериңизге, жана могу илимий иштериңизге, мына педагогика жаатындагы иштериңизге ийгилик болсун. Анан эми биз көп эле нерсени мындай калыс сүйлөгөнгө аракет кылдык. Эгер кандай бир чекиликтер болсо, көрүүчүлөрдөн кечирим сурайбыз, группалаштардан кечирим сурайбыз дегендей. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат чоң. Анан бир кошумчалап коеюн. Мени эми сиздин көрүүчүлөр баягы КТРКга жан тартып деп мени пахта койдуң, пахта корсуң деп да жазышы мүмкүн. Бирок мен ошол УТРКда төрөлгөн кыз катары мен эч качан УТРКмды таарынткым келбейт. Дайыма УТРКм үчүн күрөшө берем. Башкасы башка маселе. Жок, андай маселени мага деле айтыш мүмкүн. Анткени мен КТРда иштебесем бир жөн. Ошол эле баягы критикалык суроону берип атканда өзүм дагы кошо ойлонуп, ошон үчүн бердим да. Бул сизге карай эмес, деги эле ушул концептуалдык мааниде гана бердим ал суроолорду. Ошон үчүн сизге жеке менде андай КТРда иштеп атасыз, кантип эле сиз могу нерселерди көрбөй атасыз деп сизге карата кине эмес, бул жалпы мындай концептуалдык багытта эле бердим. Рахмат, жакшы мындай калыс, мүмкүн болушунча мындай чын дилден жооп бергенге аракет кылдыңыз. Дагы алдыда эми мындай баягы мындай өтө мындай бир олуттуу формада эмес, чыныгы баягы аялдык жан дүйнөңүздү, группалаш катары, айым катары жан дүйнөңүздү дагы толугураак ачып бере турган көрсөтүүлөр дагы алдыда деп билем. Азыр эми баары аралашып кетпедиби? Аралаш тема болуп кетпедиби? Жеке Чынара Капарованын жан дүйнөсүн дагы мындан дагы ачып бере турган темалар алдыда деп билем. Ал алдыда буюрса сүйлөшүп турабыз, байланышып турабыз. Дагы алдыда эфирлер болот. Бар болуңуз. Рахмат чоң.